Азамат Болгонбаевдин устат деген. Сабакка ынтаам менен ынта коюп Сиз үчүн бул жумушпу же кандай бир улуу миссиябы? бул Кудай берген руханий бир тапшырма да окуу деп ойлойм. Нерселерди көрүп ошондой даярдык болобу? Эгемендүүлүктүн баланча жылдыгын айтыш болгон атат дегенде даярданасың. Жекенин Жеңишбектин мындай жери бар. Таандаштарымдын кемчилигин айткан жокмун. Ушул Төкмакын мыкты да чиркин, ой мен ага баа берем. Өзүмдүн замандаштарымды абдан баалайм. Өзүңдүн мындан нукура бир данын жеткире албай, анан өзүң сезип турасың, бирок ырдап эле атасың. Эмнеге мага жетип койдуңуз? Эмнеге мага 9 койдуңуз деп урушуп кеткен учурлар болду. Абдан жүрөгүм ооруду. Жаш акындарда жаргондорду кошуп ийип, Буга менин да себебим болуп калды да башында ушул оондордун ар түрдүүлүгүнөчү. кагыстык кызбаган, шаарыңызды сындырган. Баш ийген адамдардын катарына кирем. Тойлордо дагы төгөс, сахнада деле төгөс. Бир калыптамын да мен. Батамды берип ырдап айланайын, балдайым жакшы экен деп. Аты ордады деп, антип мен көп акындардын ынтымагы кандай болду деп ойлойсуң? Акындар колдоп туруп берди. Дээрлик баардыгы да. Бүгүнкү күндө дагы арзымак Төкмак акындар барбы? Баардык айта ала турган учурда акыйкатын айтып, ырдай ала турган учурда чындыгын айтып эле жатып жүргөндөр. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонууга каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассалому алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыздарбы, арбаңыздар? Кезектеги пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Биздин бүгүнкү конок менен дароо тааныштырып коеюн. Азамат Болгонбаев Төкмакын. Саламатсызбы? Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиз. Негизи сизди көптөн бери чакыра албай жүрөм, Азамат мырза. Атайын ушул убакытты бөлүп туруп келтиргениңизге рахмат. Анткени ар бирибизде күндөлүк графигибизде пландаган пландар болот. Ушул пландарыбыздын арасына биздин планды да кошуп туруп келип бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Рахмат бар болуңуз. Эл менен да бир саламдашып койсоңуз, анан кийин суроону бере баштасак. Жалпы кыргыз элине амандык тилейм. Турмуштун агымы өзүнчө өтө берет экен, бирок Кудайга шүгүр, мына бүгүн кездешип отурабыз. Жалпы кыргыз элине амандык тилейм. Жакшы, уруксат берсеңиз мен эми суроону бере баштасам, эми дароо эле. Баягы ырдаганы келдик, ырдайлы дегендейчи. Азыркы учурдагы Азамат Болгонбаевдин мындай сыртынан карасаң сөйлөктүү, абройлуу, олуттуу, ар бир сөздү таптап сүйлөгөн, сөзгө маани берген ушундай картинаны көрөбүз да. Бирок ошол Азамат Болгонбаевдин бала чагы кандай эле? Бала чагында деле ушундай олуттуу болуп, мындай орусча айтканда серьезный болуп, ушундай беле, же бала чактагы мүнөз башкача беле? Балким аксакалдардын кашында куйма кулак болуп деп, же андан башкача мүнөздөр бардыр ушу бала чактан баштасак. Рахмат. Албетте мүмкүн сиз айткандай ар кандай көрүнүшү мүмкүн. Бирөө тойго барасызбы деп сурайт көргөнү. Ой, барам десем, тойго барбаган кишидей жүрөсүз деп тамашалайт. Бирок табиятында чындап түнтмүн абдан. Өзүмдүн табиятында түнтмүн. Мүмкүн ошол нерселер баягы ошондой бир багытта өңүттө көргөзүп коебу деп ойлойм. Бала кезим кадимкидей эле өттү. Анткени биздин айыл эми Бишкекке өтө кичирээк кезимде Фрунзеге жакын деген менен баягы алыскы аймактагы айылдардай болуп эле биз деле ушул жакын болсок деле ушул шаарга, борборго байма бай каттачу эмеспиз. Жакын болсок деле кадимки бир түпкүдө жаткан айыл сыяктуу өзүбүздүн оокатыбызды өзүбүз кыла берчүбүз. Негизинен балалык кезимдин дээрлик көпчүлүгү, эми чыгармачылык десем өтө олуттуу болуп кетер, дээрлик ушул комуз кармап өттү. Анткени эми ал кезде 90-жылы, туура 1990-жылы мектеп босогусун аттадым 1-сентябрда. Анан баягы Бишкекке жакын болгондуктанбы, ошол биздин маданиятыбыз чын эле чоң, союз учурунда курулган бир заң чоң имарат да, баягы гүлдөп иштеп турган СССР учурунда. Азаке, биз го билебиз кайсы айыл экенин. Элге дагы айтпасак кайсы айыл экенин. Бул Арашан айылы, Аламүдүн району Арашан айылы. Ушул Арашан айылында мурда эми Союз убагында Стрельниково совхозу дечи гүрүлдөп иштеген чоң маданият үйүбүз бар эле. Ошол айылда ушул Бишкектин музыкалык мектептери менен алака түзүлүп, атайын бир ийримдер,
көп тармактуу комуздан, аккордеондо дагы башка тармактардан. Анан өзүмдүн ынтагым болду, же ата энемдин бир каалоосу болду. Аны мен азыр айкенелеп так биле албайм, эми ал кездеги учурлар эсимде жок. Бирок эмнегедир ата энемдин каалоосу көбүрөөк болду го деп ойлойм. Ушул мектеп босогосун аттаган учурдан тарта эле комуз ийримине беришти. Мен айрым учурда тамашалап айтып коем, портфель менен комузду жоо көтөрүп баргам деп. Анан ошол 90 жылы мектепке кирип 2000 жылы аяктай турган болсом, ошол дээрлик 10 жыл баштан аяк комуз көтөрүп жүрдүм. 90 жылдар эми бир аз өйдө төмөн чалкеш заман эле, айрымда шылдың дачы комуз көтөрүп жүрөт деп, анан иш чараларга чыгып ырдайым бирдемелерди жемип, ансамбльга кошуп алып чертем, анан тамаша кылып шылдыңдашып жүрөм. Бирок эми баары мезгил өткөн сайын көпчүлүк баягы улуттук баалуулуктарына, улуттук руханиятына кайткан, түшүнүп калган учурлар келип калбадыбы. Азыр эми жаштар көп комуз көтөргөн. Дээрлик ошол комуз көтөрүп өттүм. Анан 97 жылы Өзбек Кадыркулов деген агайым ошол дээрлик ушул 10 жыл мектеп жабылып калган учурдан кийин деле барып жүрдүм да агайга. Өзү комузун тандап берип үйрөтүп жүрдү. Ал иши азыр бар. 97 жылы Замирбек Үсөнбаевдин демилгеси менен бир эл аралык уюмдарга чоң долбоор жазышып, анан долбоор утуп алган экен да. Ушул манасчылар жана акындар деген ассоциация бар экен ал кезде. Анан ушул долбоор эл аралык бир чоң каржы утуп алып, анан бүтүндөй Кыргызстандагы манасчы, төкмө акын, дастанчы аксакалдарды ошол кездеги шакирт тарбиялагыла деп дайын долбоордон стипендия, дайын каржыларын бөлүп берип, ушундай бир иш чара уюштурушкан. Анан мектепте жүргөн кезим жаныбызда Койташ деген айыл бар. Ошол жерде Абдылашым Ысмайыл уулу деген жаш кезинде баягы чарбалык эле жумушта иштеген, баягы зоотехникпи, ошол айыл чарба жумушунда. Ошол киши жаш кезинен жамакта урда Осмонкулду көрүп калган. Бирок ошол киши пенсияга чыккандан кийин бир топ ошол жергиликтүү, маселен Жаман кыра баштаган, байтип баштаган баатырларды дастан кылып жазып жүргөн, жамакта ырдап жүргөн аксакал экен. Анан ошол иши таң атпай үйгө издеп келди. Анан издеп келди, комуз черталап элем. Акындык өнөрдө квинтага бурап чертебиз да. Аны деле билбейм, ал буроосу кандай. Анан келип эле комуз черталасың деди, комуз черталам деп биринекин кыңгырап жеп бердим. Мен баягы биз эми айылда куржап болгондон кийин чоң көйлөрдө эмес, чакан ырларды, кайыктарды үйрөтүп баштаган. Анан тилекке каршы ошо мектепте жабылып калды. Анан биринекин комузду ыңгыратып чертип бердим. Жамакта урдайсың деди. Жамакта урдайт деген экен да билбейм. 12-13 бала болсом каяктан билем аны. Анан өзү бир 6 сап жазып берди. Осмонкулдун ону ошону айтсам болобу, океана эле чалкыган Осмонкул турат жогору деп бир 8 сап жазып берди. Анан тамашалап калам өзүмө. Мен эң алгач ушул элдик өзеки чыгармачылык 7-8 муундагы саптары да ушул Осмонкул атам жөнүндө ырдаган экенмин деп тиги аксакалдын жазып берген сөзүн атап атам. Анан ошол киши үйүнө алып кетти. Эми илгерки баягы токтогулду алымкы ээрчип жүргөндөй күнү түнү үйүндө жүрбөйбүз, бирок мына ушул ишемби күн сайын жанагы аксакалдын үйүнө барабыз, сабакка барганда жана окууга барганда. Мүмкүн балалык оюн карагым менен, бир балалык сезимдер менен, мүмкүн эми ал кезде ырдан оюн кымбатыраак болуп турган кез да, мүмкүн барбай да койсом болмок беле деп кээде ойлойм да. Бирок ошол тагдыр мага ошол нерсени буйруп аткан ойлойм. Анан аксакалга бардык. Ошол 7-8 муундагы ырды, жанагы акындыктын буроолорун, Осмонкул ким экенин алып, айтор баягы илгеркиче үйүнө отуруп алып, ырын да ырдайбыз, үйүндөгү жумушун да кылабыз, илгеркиче ошол баласындай болуп. Ошол 97-жылдан 2000-жылга чейин 4 жыл ушул ишемби сайын үйүнө каттадым. Ал кезде ал аксакалдын үйү ошол айылдын башында, Койташтын башында. Биздин үйдөн бир кыйла чакырым жол, анын жөө басып өтүштө эле бир кыйла азап. Анан ал кезде эки айылдын балдары бири-бири менен ушкан аябай моодалуу кез болчу. Анан ал нерседен да жалтактайсың. Бирок өнөрдүн касиети го деп ойлоп койма. Эч ким менен да мушташкан жокмун. Барып жакшынакай болуп, гүрүмдү ырдап, сөзүндү ырдап, анан барып келчүбүз. Азаке, мен жана жогоруда берген суроомдун себеби баягы чоңойгондо, чоң киши болгондо олуттуу болгон кишилер кичинесин аябай тентек болот го.
Анан ошого тентек боло белеңиз деп ошондой сурадым. Негизи жакшы айтып бердиңиз, көп эле нерсени айтып бердиңиз. Мындай стандарттуу суроо болот журналисттердин төкмагындагы. Сиздин ушул төкмөлүк жолго түшүүңүзгө эмне себеп деп берейин десем, сиз жооп бердиңиз. Ооба. Бирок эми баягы тагдыр деп айтып калбагансызбы? Бул тагдырбы же өзүңүз тандап алган, өзүңүз каалаган, өзүңүз график кылып чийип пландаган нерсенин пайнабы болдубу? Же бул тагдырбы же кандай? Бул экөөнүн айкалышуу деп ойлойм Эрнис байке. Себеби деген мен ушул 7 жашыман комузга бара турган болсом, түпкүлүгүмдө өнөрпоз болом деп абдан кыялданчумун дейм. Ал кезде максат кое алчумунбу, койчумунбу, койчу эмесмин билбейм, бирок абдан кыялданчумун. 90 жылдар чын эле айылга концерт келет да. Концерт келген учурда ата эненин ошол концертке 20 сом берүү мүмкүнчүлүгү да чын эле кичине оорураак мезгил эле да. Бирок эмнегедир ата энем дагы бул табиятында өнөрпоз болот деген бир ишеним болгонбу. 90-жылдан 2000-жылга чейин айылга канча концерт келсе ошонун биринен да калган жокмун. Биринен да калган жокмун. Анткени түпкү кыялымда өнөрпоз болуу максатым бар эле. Мүмкүн музыкант болуп кетмектир, мен мүмкүн таптакыр башка багытта, бирок түпкүлүгүндө ошол артист болуу же өнөрпоз болуу кыялым бар эле, максатым. Ал эми кичинебизде окуучу кезде, мисалы үчүн окууну ортолоп калганда, бир 6-класстарда, андан кийин бүтөйүн деп калганда баланын кесип тандоо каалоосу өзгөрүп турат го. Ооба. Кичинесинде балмуздак саткысы келген бир адам болом деп, анткени балмуздак көп болсо деп, кичине бир 2-3 класста. Андан кийинчерээк мисалы үчүн космонавт деле болгусу келе берет дегендей. Ооба. Анан мектепти бүтөөрдө кайсы бир кесиптерди досторунан угуп, курбуларынан угуп, мен дагы ошондой болом деп. Дагы 4-нчү нерсе, ата эне таң оолайт балага. Балам, сен мындай эле болгун деп. Алдан жанагы кесип тандасаң, алдан көп деле акча таппайсың. Моуну болсоң, баланча таекең же баланча байекең могу иштеп атат, ошондой болсоң сонун эле болот деген сыяктуу ушундай мен жогоруда санап өткөн нерселердин кайсынысы мындай болду? Дээрлик бир аз акыл эс тартып калган учурдан тарта башка кесипти эңсеген жокмун. Чынында башка кесипти эңсеген жокмун. Бир кичирээк кезимде эсимдейм, ал ошол Союздун бир шаарданасы болсо керек, сиз айткандай балдардын баары эле келечекте ким болосуң десе космонавт болом деп жаза берчү ал. Андай жазып койгонум болбосо, дээрлик башка кесип эңсеген жокмун. Себеби ошол сиз айтып аткан учурлардан жанагы акындык өнөрдү окуткан, дастанчыны окуткан мектеп пайда болуп калды да. Өтө эле жаш кезимде. Ошол 98-де фестиваль болду, 97-де окутуп баштап. Ошондо 15ке чыга элек кезим болчу, 15ке. Ошондо аксакалга бир 10 жашыман эле бара баштадым да. Анан ошол учурда фестиваль болду. Ал киши абдан бир эми азыркыча тил менен айтканда этнопедагог деп койсок болот экен да. Аябай профессионалдуу түрдө чечпейт комузду. Профессионалдуу түрдү шаңкылдап чыкпайт, вокал окуган эмеспиз көпшөп. Бирок айылдын аш тойлоруна апарып урдатчу эле. Анан Сары Өзөн деген радио бар эле, ошого алып келчү окшойт бизди бир айда жылда бир жаздырчу, бир 10 мүнөттүк, 20 мүнөт уктурууга. Анан бир семестрде, маселен, бир семестр деп коеюн, эми ошол жарым жылда окуткан, бир калп айтпайын 30-40 терме жаттачубуз. Айылыбыз жөнүндө, ошол өрөөн жөнүндө, эл жөнүндө, журт жөнүндө айтып. Ал кезде эс туттум да жакшы кез. Эми жанагы үйрөткөн продукциясы текке кетпесин дейт окшойт аксакал. Анан Аламүтүн базары аркылуу каттачубуз да шаарга. Ошол жердин радио узулун акча төлөйбү билбейм, 1 саатка сүйлөшүп келет. Анын жанында Жанар деген жигит бар. Өгөөс жанагы жаттаган 30-40 термени 1 саат айтсаң да түгөнбөйт да. Анан жана радио ырдай берсин. Базар деген эл да толгон. Анан айтар ошентип жүрүп эле ошол өнөргө багытым буруп кетти. Жанагы фестиваль болду. Фестивалга 98-жыл жайында Таш Мойлок деген айылда болду биздин бер жакта эле. Анан ошол жерге ошол кездеги аксакалдардын баары келди. Ашырап атадан баштаган Туганбай ата, ошол кездеги Манасчы, Уркашева, Дастанчы, бүтүндөй кыргыз элдик өзеги чыгармачылыгынын аксакалдары келди. Ошолорго учураштырып урдатты. Эми ал кезде эмнеде учурашканыбызды билбейм, бирок
4 саптан жазып берип койгон даяр болсун деп. Устатын ашыралыны бүтүндөй Кыргызстанды. Менин устатым болсо колхозчу бирдеме деп ушинтип. Устатым болсо Замирбек деп баягы алардын дагы шакирттери бар дейишти беле. Ошол кыйындардын шакирттерине баягындай турушуң керек, туруштук беришиң керек деп анан даярдап койгон. Дээрлик эңсеген жокмун. Анан ошол фестиваль бүтүп, алыстан келгендерди автобуска салып Бишкекке алып кетти. Биз эми ал айылдан жөө кетебиз да. Анан жөө кетип атсак, Замирбай агай көрсө уюштуруучу экен. Жана жерди иреттеп, жыйнап, анан аягында чыгып кетип аткан экен. Анан сурап калды ошондо, балам канчанчы классың деди. Анан ошол фестиваль болгон жылы 8-ди бүтүп 9 класска бараткам. Анан ошондо айтып калды. Бишкекте искусство окуу жайы деген бар. Мен ошол жерде акындык дастанчылыктан сабак берем. Мектепти бүтөрүң менен ошол жака кел деди. Ага чейин билбейм дем бул артистти окутабы, окутпайбы деген да айыл окусоң билбейсиң да, ал артистти кантип окутат дегем. Ошол учурдан баштап ушул багытта кетүүм так даана айкын чечилди. Ага чейин Абдулашим атада жүрдүм, 11-ди бүткөнчө жана фестиваль бүтүп айлык төлөнбөй калат. Бирок болбой эле ишемби сайын үйүнө бара беребиз. Анан Замирбай айга тапшырдым. Анан кийин ушун менен келүү баштады. Биз азыр төкмөлүктүн үйрөтөмөнү жөнүндө сүйлөшөбүз деп атканыбыз менен биз мында акырын педагогикага, баланын тарбиясы деген маселеге кирип кетип атабыз да. Анткени бул ата эне үчүн өтө маанилүү да. Ата энелер балдарын ким кылсам, кандай болсом деген маселеде мен мындай нерсени түшүндүм. Бул баладагы же кыздагы дээр маселеси башка орунда турат экен. Ушул дээринде эмнени көксөп аткан болсо, ошону өркүндөтсө, мына ошол нерсенин чемпиону болот экен адам. Ошонун дыйканы болот экен. Ушуга кошуласызбы? Кошулам, мен тамашалап коем акындарга. Силер менен тең тайлашпагыла мен менен. Мен бул жерде 5 орустун арасынан түшө калгам. Силер бирөөңөр Ишмамбеттин жыйынысыңар, бирөөңөр Арстанбектин тукумусуңар, бирөөңөр Алымкул баштап эстебес Замирбекке чейин чыккан залкарлардын айылысыңар. Каргадайыңардан тиги терме санат угучусуңар. Мен бул жерде эле түшө калгам мына. Ошолер менен айтышып жүргөнүмө рахмат айткыла деп тамаша кылып коем. Бирок түпкүлүгүндө сиз айткандай ошол көйдөнүндө эңсеп жүргөн нерсе ийгиликке жеткирет го деп ойлойм. Мен чын дилимден аракет кылдым. Чын дилимден аракет кылдым. Маселен биз айтышка катышкан учурларда байге бир 500 сом 1000 сом болчу. Анан Садык байке тамаша кылып айтып коюп го, казактын бир акын ырдаган деп. Коромдо эки-экиден болбой турар, кыргыздын акындары сала кетип жолдо турар деп ошодон намыстанып кетип айтыш коомдук түзгөм деп. Кыргызда сөз бар, бак чуркайт, кап чуркайт, бак чуркайт дейт да. Мен ойлойм, багыма ушул нерселердин баардыгы катарлаш чуркаган учурлар болду чын. Жана антип Замирбай айган окуусуна тапшырдым. Максат Кулуев менен группалаш болуп, Элмир байке үчөөбүз группалаш болуп окуп калдык. Бул тагдырдын дагы бир эмеси. Төкмө акындыкка окуйм деп келген адамдар бир группада үчөө окуп калганы, бул дагы бир тагдырдын бир жазып атканы болсо керек да. Көрсө ошол кездерде Элмир байкелер айтыш коомдук фондун түзүп, ошол иштин башын баштап аткан учурлар экен. Анан Байрамдын жашы болобураак да, күндө бая тең күчтөй болуп сүйлөшө албайбыз. Бул 2000-жыл. Максат болсо жашыбыз бир, тең күчүраппыз. Анан бул жерде айтыш болот экен, тиги жерде да айтыш болот экен деп биринчи айтышында барбай койдум баягы жүрөкчүн. Экинчисинде айтып калды. Тарых музейде айтыш болот экен, ошого барып келбейлиби деп. Макул деп. Оңой эле сүйрөбөчү деп азан экөөбүз бардык. Бир аксакал менен анан азыр Жалал абадта иштейт филармонияда. Өнөрпоз агабыз бар, Абдыкайым Ашымбаев деген. Ошо иши менен айтыштым. Ошол эсимде калыптыр. Аксакалдын атын эстей албайм азыр. Анан ушул айтышка катышып калдым. Анан мен таятаман калган Жансерке деген устанын комузу бар эле. Бул Жансерке деген уста Ысык көлдүн Темир айылында ошол жака белде өртөө өнөрпоздорго, каралмолдо баштаган өнөрпоздорго комуз чаап жүргөн киши экен. Анын айгинеси ушул Жансерке чапкан бир комуз Алымкул Үсөнбаевдин колуна өтүп, азыр Замирбай агайдын колунда да. Мындай аны көргөн адам, бул Жансеркенин комузу турбайбы деп тааныйт да. Анан эми шаар деген шаар экен, бир аз ар нерсени ойлоно баштайт экенсиң. Анан ичимде ойлоп атам, бул Жансерке деген аксакалдын комузу деп баягы учкай билем да, таятаман калган. Ал бала комуз будан кичирээк. Муну элдин баары тааныйт деп айтып беришкен ошондо. Анан оюмда мен жана 8 классында Ашаралыта Туханбек аталар учурашып ырдап атам да тиги.
ушул комузду тааныса мүмкүн мени бир сөзгө тартып чакырабы деп анан оюмда мындай капталда турам да. Туура эсимде ушул Тарык музей эң четки отогуштарда бир 7-8 катарда. Алдында Ашар алат, астында Туганбай ата турат четки катарда. Бирөөүнө шырап атат, эти комузду карасам деп. Канча акырарын сезип турам да. Анан Ашыралда бигерчи балам деп чакырды. Эми бир 17-деги балам да каргадай. Анан чакырды. Чакыргандан кийин ким болосуң балам деди. Анан дароо эле айттым, Абдылашым ата баягы ушул жерде фестивалда Абдылашым аксакалды эсип келген балдарыбыз десем, эми баягы адамдын Ашаралы чүйдүн болмаса экен деген бир арзусу ойгонуп кетти окшойт жүрөгүндөчү. Ушул чүйдөн да акын чыгат окшобойт деп анан негедир боор тарта түштү. Ой балам, айтышка катыш. Абдылашымды билебиз дейт, эми өздөрү замандаштар. Көрсө ошол учурда Айтыш коомдук фонду түзүлүп аткан экен. Ушул жерде ушундай бар деп чакырып, анан Максат экөөбүз сабактан чыгып жүрүп бардык дүнө. Фондко аралашып кеттик. Фонддо машине сайган айтыш боло элек. Бирок ошого айтыш кандай өтөт, эми жаңы түзүлүп атса, кантип өткөрсө болот, кантип уюштурса болот деп 8ден акын катышкан айтыш уюштурушты. Биз эми окуучу болуп барып атабыз. Ошондо уюштургандар айтты, Садык Байке баш болуп, Ашыралы ата, Туганбай аталар. 8 акын катышат. Борбордо жашаган ошол кезде аты абдан угулуп турган 5 акын бул Абдылда Нуралиев, Майра Керим кызы, Амантай Кутманалиев, Жеңишбек Жумакадыр, Элмирбек Иманалиев 5 тандоо отуруп эле жок катышат. Калган 3 акын ичинен тандоо кылып отурмак белек. Ушул жерде калгандан тышкарыда бир 20дайыбыз отурабыз да. Шунун ичинен кимисинин аты чыкса, калган 3 ошону тандап алабыз. Шучугулак кылып деди. Анан ошол айтышка атым чыгып калды жанагы 8ден. Баягы даярдык айтыш болуп атат да, өткөрүлүүгө. Ошондо да атым чыгып калды. Чыктык, баарыбыз сахнага тизди. Архивде бар экен, СКТРдин архивинде. Чучугулак алсам эле 1-орун болуп калды. 1 болуп айтыша турган. Сахнанын маданиятын да билбейбиз да биз. 1-орун алган Абдылда Нуралиев менен Азамат Болгонбаев сахнада калгыла деп койду. Комузунда бурап жетишкен эмесмин да артынан. Сахнада комуз бураганга болобу болбойбун да билбейм да. Отурам аңкайып. Анан айтор ырдадык. Абдылбек экөөбүз ырдадык. Анан Султан агай Абдырахман аягында байге тапшырып атышат. КТРдин жетекчилеринин бири окшойт ушул кезде. Анан тамашалап жаш бала болсом сахнага чыгып, көрбөсөм өзү чоң сахна болсо, филармонияда болсо эргин. Сахнаны эф чаптап чыккан окшойт. Арышына караганда чоң акын болуп окшойт деп тамашачын аралашып ата берди. Анан ошол эле айтыштын экинчиси болуп калды бир 3-4 айдан кийин. Анан анда да жана 5 катышат, 3-өнүн чучугулак менен таны, анда да атым чыгып калды. Анан багым чуркап кеткени ошол болду го деп ойлоп, мүмкүн ошол 8ден катышкан айтышка катышпай калсам, мүмкүн баягы ташыркап, мүмкүн артта сүрүлүп кала бермекмин деп ойлойм да. Ошону менен анан дагы бир багым мындай болду. Ошого аралашып кеттим дагы. 17 жашымда чыктым, дагы 17 жашымда айтышка чыктым. Анан 20га чейин чыкканга чейин 20-21ге чыккан. Ой, кол чаап койгула, бул араң 17 жашта, 18 жашта деп сүймөнчүк көрүнө берет экен. Дээрлик аз эле балдар биздин элибизде. Анан ошол нерселер да колдоп кетти. Анан ошо менен айтышка аралашып кеттим, айтыш фонддо иштедим. Ошону менен өнөргө аралашып кеттим. Дагы сурайын дегеним, бул баягы ген деп коет го. Анан ушул генде ата тегиңизде дастанчылар, же бир өнөрлүү адамдар, же бир ушундай сөздү жамактаткан, бир дастанчы, комуз кармаган ушундай бир кишилер болгонбу? Кантип эле болбосун дейм да. Дээрлик ата жагында, атамда деле, чоң атамда деле мындай дээрлик ачык өнөр болгон эмес. Ачык эл алдында ырдап болгон эмес. Эне жагыман ала турган болсом, таятам өнөрпоз киши болгон экен. Ал деле баягы чарба жумушунда иштеген. Бирок комуз чертип, ыр жазып, анча-мынча жамактап ырдап жүргөн киши экен. Ал кишинин көзүн көрүп калдым мен. Баягы эне жактан көйрөк жугат деп коет, кайртайын тартат деп кыргыз бекер айтпаса керек. Анан ошол нерселерде таасир берди го деп ойлойм. Эгер гендик жагын карай турган болсок.
Анан ошол нерселердин аркасында бир жүрөккө бир нерсе берген го деп ойлойм. Комузду окуп атканда деле калп айтпайм, биздин айылда бир 100 ар жагында окуучу окуду бир баштан аяк. Бирок дээрлик баардыгы комуз четкен жок. Бирок ошолордун арасында аябай кыйын окуганы да мен эмес болчумун. Бир кайрыкты берип койсо бир 2 айлап окуп абдан узак үйрөнчүмүн. Бирок чын дили менен өнөр козгонууну каалоо ушулга чейин алып келди го деп ойлойм. Жанагындай жагын карай турган болсок, ошо таятам өнөр коз болгон экен. Эми андан мурунку биз билген билбегендеримди барбы жокпу аны айта албайм. Төкмөлүк жаатында тагдырдын бир учурларда сизди карап жылмайган оңтойлуу учурлар болгону Ооба, эл шаркап жүрдү да барып нерсе ушул. бар, ушундай болгондо эле анан мен чыга калдым, менде ошондой мүмкүнчүлүк болду деген сыяктуу нерселерди айтпадыңызбы? Негизи эле мындай тагдырда жашоодо ар ким сүйлөшкөн адамың деле мындай сага бир кеп кеңеш себепчи болуп сага бир акыл насаатын айтат да, жашоодо деле, төкмөлүк боюнча деле эмес. Мугалим болот дегендей сага билгенин айтат, тажрыйбасын айтат дегендей. Анан сизге эми баягы төкмөлүк жаатында дагы ошондой кеңешчилер, ошондой адамдар жолугуптур тагдырыңызда. Бирок мындай менин устатым баланча киши деп айта аласызбы? Устатыңыз ким негизи? Азамат Болгонбаевдин устаты ким? Баштан айтып өтсөм, ошол негизги комуз баштаган устатым Жабысбек Кадыркулов деген агайым. Андан кийин акындык өнөргө баш салдырып, чын дили менен бизге ушул баласындай мээрим кылган ошол биздин айылда Абдылашым Исмаилов деген аксакал. Карапайым бир киши, ошол жүрөгүндө бир мугалимдик касиети ойноп турган адам окшойт, ушул өнөргө баш салдырды. Мыйзамдуу жагы дагы, руханий жагы да аралашып кеткен устатым 2000-жылдан 2004-жылга чейин Замирбай агайдын колунда искусство институтунда окудум. Сабакка ынтаам менен ынта коюп окудум, чынында аябай ынта коюп окудум. Агайдын бир да сабагын калтырган жокмун. Агай деле отуруп алып эле ушуну муну мынтип чертесиң, анан муну минтесиң деп атайын эми программада жок дем берсе акындыкты үйрөткөм. Исмайылдын термесин жатта деп өзү бир көргөзүп берет. Ал кезде интернет да жок. Ютубтан карап Исмайыл ноуну кандай эле деп. Бир айтып берет. Жаттагысаң жаттап калдың, жаттабасаң жок, аны кайра агайдан сурап, бир-эки сурап анан үйрөнөсүң. Токтогул менен Алынкулдун айтышын айтасың. Токтогул минтип кайрыган комузду, ону мындай болгон, Алынкул мынтип четкен деп бир сыйрадан айтып өтөт. Кайра угууга мүмкүнчүлүк жок, эң эле жок дегенде диктофон жок, жаздырып коюп ынтабызды коюп окудук. 2001-жылы Айтыш коомдук фонду түзүлүп калды. Дээрлик 2001-жылдан 2008-жылы Ашарал атандагы Тууганбай атанын көзөттү жанында ата баладай болуп эриштик. Жанагы багым ойногондун учурдун дагы бири ушул. Замирбай агайды дагы ээрчидим. Мына ушул күнгө чейин атабыз, агайыбыз, устатыбыз деп ээрчийбиз. Айтыш коомдук фонддо Ашарал атаны дагы Тууганбай атаны дагы өздөрүн ата деп, байбичелерин апа деп, баласындай болуп өмүр өткөнчө катарында жүрдү. Менин багымдын бири ошол кишилерди устатым деп айтам. Анан эми мындай багыма туш келип калган, маселен, Элмир байке менен курпалаш болуп окуп калдым. Ал кезде Айтыш фонддун окууну бүтүкчө төрагасы болуп калды. Анан окууну бүтөрдө кайсы жумуш издеп атасың деди. Анан эми анда деле жазсың да, бул артист кандай жумуш издейт болду экен деп оюмда ойлонуп жүргөн кезим, башка деле нерсени ойлонбо, Айтыш фондко катчы бол дебиш деди. Ошо менен аяк аралашып кеттим жумуш менен. Ал да бир өзүнчө группалашым болду башында. Андан кийин шефим болду, Айтыш коомдук фондун башкары. Андан кийин өкүл атам болду, замандашым болду, агам болду. Ушинтип эл шаркак жүргөн адамдар көп болду. Маселен, Насыр Давлетов агай бизге дирижированиядан сабак берчи. Эми ал киши өзү табиятында билчи. Эми булар акындастанчыны окуп атса, бул дирижер болуп кетмек беле деп, ал киши деле Осмонкул минтип ырдаган экен, Исмайыл минтип ырдаган экен. Бул бир-эки сабагын өтчү ба, мындай кылып даярданчыбыз баягы. Бирок ошонун жарымында эле Осмонкул минтип ырдаган, Исмайыл тигинтип ырдаган деп отурчу да. Дээрлик табиятында көп залкарлардан чынында таалим алдым. Ушул төкмөлүк өнөр сиз үчүн бул жумушпу же кандай бир улуу миссиябы
же болбосо мындай кадимкидей эле нан таап жей турган бир кесиппи ушул жагы кандай? Эң биринчи бул Кудай берген руханий бир тапшырма деп ойлойм. Миссия дейбизби? Өнөр адамдын көкүрөгүнө берген өнөр го деп ойлойм. Чынында айтышка ошол учурда деле азырда деле аябай бир шумдук байгес айлап шумдук айтыш болгон атат десе, ашып кетсе бир 50 киши катышат, ашып кетсе. Кыргызстан боюнча баары кенди дегенде. Кыргызстандагы Төкүм Акындыгын аркалап жүргөндөр дээрлик бири бирин тааныйт. Дээрлик. Ошондуктан бул эң биринчи ошол көкүрөккө берген бир руханий миссия, тапшырма деп ойлойм. Анан калган баягы турмуштук нерселер эми жалгашып кетет го. Мунун аркасы менен нан да таяп жеп атабыз да чында. Байге алып атабыз дегендей. Анан калганы ошо бири бирине жалгашып кетет. Негизгисинен ошол руханий миссия го деп ойлойм. Негизи могу диний тарбияда чуркоонун техникасы болот. Мушташканда мушташуунун техникасы болот. Унаа айдаганда унаа айдоонун өзүнчө техникасы болот, төкмөлүктүн дагы өзүнчө техникасы болобу? Ошол техниканы өздөштүргөн адам төкмө болуп кетет. Эми өтө катуу болбосо дагы кадимкидей эле жанагы адамдардан айырмаланган бир төкмө болот. Ошол техниканы үйрөнсө деп ошону кандай айтасыз? Тууганбай айтып калчу эле. Тууганбайдан сурайт экен да, тука балдарыңыздан ушул өнөрпөз чыктыбы, тукумуңуздан барбы десе, ого, куй Осмонкул туудура албаган баланы мен туудурмапмын деп тамаша кылып койчу. Акындардын окуу жайы бул дастаркондун чети деп койчу Тууганбай аталар. Дастаркондун чети деген эми ошол жерден аксакалдардан кеңеш угуп, акыл насаат угуп, анан ырдап бергеним ушул окуу жай го деп. Чынында Төкүм Акындык өнөрдү үйрөнүү боюнча же бир аны алып кетүү боюнча атайын так методика жок, чындап келгенде. Ыкма жок. Маселен, жеке менин оюмда биз баягы азыркы биздин учурдун өнөрпоздорунун көпчүлүгү, бир азыркы 50 жашка чейинки өнөрпоздордун көпчүлүгү Замирбек Үсөнбаевка таасирленип келген жаштар чында абдан көп. Маселен, көксүзүн ырдап келишет, Замирбек агай ырдаган термелерди ырдап келишет. Замирбек ырдаган, агай ырдаган термелердин көпчүлүгү Какен Алмазбектин термелери, эми жалпы кыргыз эл билет. Ошол Какен аксакалдын термелери акындар үчүн, бул менин жеке пикирим, акындар үчүн баягы дикцияны, тилди жатыктырууга абдан жакшы деп ойлойм. Жакшы деп ойлойм. Ал эми ырдын формасы өзүң 7-8 муунда. Маселен, эгер кайсы бир илимпоз айттың, бул кыргыздар ырдап сүйлөйт экен деп. Ой, кандайсың, телефон чалсам албайсың, өзүң издеп барбайсың деп деле күнүмдүк сүйлөй берсең, бир сыяктуу болуп, ой, чындап келе, ой, качты го. Ошол барбайсың, кандайсың деген сөз 3 муундан турган сөз болуп атпайбы? Негизи ошол үй каш сапты өтүрө турган. Сап 3 муундан турган сөз да. Ошол нерселерди кайсыл бир деңгээлде мүмкүн техникасын үйрөнүп алса болот чыгар. Бирок ар жагында болбосо, аны улап кетиш да табылго деп ойлойм. Мындай сиз өзүңүз Азамат мырза төкмөлүккө баягы сахнада чыгарга чейин же баланча күнү бир айдан кийин айтыш болот дегенди уккандан кийин мындай бир даярданасызбы? Боксерлор деле даярданат го, бир чемпионатта даярданып, өзүнчө чуркап, тоого чуркап, анан кийин дөңгөлөктөрдү сүдүрөп, анан сиз дагы ошолсоңар бир китептерди окуп, же бирдемелерди угуп, же бирдемелерди көрүп, ошондой даярдык болобу, жоопкерчилик маселеси? Даярдык сөзсүз болуш керек деп ойлойм. Жана даярданабыз баарыбыз эле. Кандай акын кандай даярданат, ар ким өзүнүн ыкмасы бар чыгар, бирок дээрлик акындардын баардыгы даярданат. Маселен, эң эле жок дегенде, маселен, эртең эгемендүүлүк айтыш болгон атат дейли да. Эгемендүүлүктүн баланча жылдыгына айтыш болгон атат дегенде даярданасың. Маселен, биз айтышка катышкан учурларда өтө толук жазып алып даярданчу эмес элек. Ойлорду топточубуз. Маселен, ушул 30 жыл аралыгында баланча окуя болду, мүмкүн ошого токтоло кетсем кандай болот, андан бери баланча окуя болду, ошого токтоло кетсем кандай болот деп дээрлик эгемендүүлүккө тийиштүү. Эми байыркы темалар сөзсүз айтылат, эми баягы баланча ер өткөн, баланча шер өткөн деген нерселер тарыхы
алар ошолорго токтолуп дээрлик ой топтоп акыл калчап даярданууга туура келет. Биздере барып эле чыгып эле ноос могул болбогон дейт түз эле чыгып ырдаштап атат. Анан калганы ошол кездеги эр күйүүңө жараша, ошол кездеги маанайыңа жараша, ошол кездеги башындагы чыгып ырдаган ырың жакшы болуп эл сүрөп колдоп кетсе, ошол дем айтыштын аягына чейин коштоп жүрөт. Ал эми ошол даярдыгыңа жараша кандай ой айттың, кандай пикир айттың, кандай маселе козгодуң, ошого жараша деп ойлойм. Эрлик мен айтып калам баягы ушул массалык маалымат каражаттарынын түпкүлүгү ушул ата теги төкмө акындоо өнөрү депчи. Себеби ошол илгерки акындар деле бул жактын маалыматын бул жака айтып берген да. Ошону маселен кечки жаңылыктарда бир канча окуя чагылдырылат да, ошону эле ыр менен бир таасирдүү кылып айтып бериш керек го деп ойлойм. Андыктан даярданыш керек. Атайын жазып алып даярданган жокпуз. Жазыкта даярданган учурлар болду баягы сап кылып мына жерден муну айтсам деп. Анан ортодо баягы переходдорду баягы куржамак менен дагы кошуп кетесиң да. Мына дээрлик даярданып чыгууга туура келет. Төкмө акындын мыктылыгы атаандашууда билинет да. Андашып бирөө менен айтышасыз. Анан айтышуу деңгээли баягындай кандай бир ушундай коч жактары, анан кадыстар же эл могул төкмө акын бале экен катуу айтышат экен деп атаандашуу аркылуу. Эми ошол атаандаш маселесинде атаандаштарыңыздын мындай аялуу жерлери, минус плюстарын, ошол негизи эле ошол айтыш болбогон учурларда деле, жайбаракат учурларда деле мындай иликтей жүрөсүзбү? Мисалы үчүн Жекенин, Жеңишбектин мындай жери бар, Аалынын мындай жерлери бар, тиги Баяндыкы мындай деп мындай эми баягы ал атаандаш да баары бир сахнага чыккан. Ооба. Ошондо кемчиликтерин изилдөө жагы кандай сиздин методологиялык тактикаларыңыз? Жеке оюмда эми пендечилик менен айрым учурда баягы бир адамдын өзгөчө жашыраак учурда кемчиликтерин айтып ийген учурлар болуп калат, болуп калчу эле. Бирок табиятында дээрлик атаандаштарымдын кемчилигин айткан жокмун. Дээрлик кемчилигин айткан жокмун. Өзүмдүн бир нукура стилистикам бар, өзүмдүн жолум бар. Бирөөнүн кемчилигин айтпайм, артыкчылыгын айтышым мүмкүн. Колуман келишинче басынтпаганга, кордобогонго аракет кылып айтышам. Дээрлик табиятында бул нерсе жок экен. Албетте тарыхта дагы кийинки учурларда кордоо айтыштары болгон. Бир окуямды айым айтып калам. 2000-жылдар ошол окууга келип, алгачкы айтыштарда бирине экин катышып калган учурларда Жеңиш байке менен алгачкы таанышкан учурум филармониянын азыркы ошол Замирбай агай, Эстебей Сатылач деген калдердо жолугуп калдык. Ошол учурда 2001-жылы Таласта чоң айтыш болду, Таластагы Шиттия. Ошондо Жеңиш байке Тууганбай ата менен айтышкан. Абдан талкуу болгондо баягы аксакалга катуу ырдаган деп талкуу кылышкан. Ошол нерсе таасир болгонбу же башка нерсе таасир болгонбу? Жеңиш байке менен мен эң алгач Ассалам алейкум деп учурашканда мага ушул сөздү айткан Жеңиш байке. Эч убакта бирөөнү кордоп ырдабы деп. Эң биринчи Ассалам алейкум деп акынга акын биринчи көргөндө өзгөчө мен үчүн. Өзүнүн ал кезде Элимирбек Жеңишбек Амантай деген эле жылдыз бар болчу бир карасаң да, айтыш өнөрүндө. Ошол кишинин ошол үчтүн бирөө жолугуп мен ага учурашып ийилип ошондой Жеңиш байке айткан эч убакта бирөөнү кордоп ырдага деп. Мүмкүн ошол нерсе жүрөгүмдө калып калганбы айтор. Андан бери мына туура 23-24 жыл өттү ошол жолугушуудан бери. Дээрлик бирөөнү кордоп ырдаган жокмун. Мүмкүн аста тойдо болуп калышы мүмкүн отурушта. Айтыштын сахнасына чыккан кордоп ырдаган жокмун. Жакшы сыпат экен. Негизи аялуу жерлерин атайлап мынтип чукул коюп ырдамай, баса көргөзүп ырдамай деген жок экен да. Жеке менде жок ооба. Анан илгерки ошол залкарларды, залкар акындарды, төкмөлөрдү карасам, эч кимиси бирин бири мындай мен кыйынмын дебейт да. Төз оңуту келгенде, өңүтү келгенде жо. Мага караганда бул деген бул улуу адам да деген сыяктуу улуп өзүнүн атаандашын же башка бирөөнү мындай көтөрүп тамазалашкан да.
ошого мындай бир үндөштүрүп айтканда мындай суроо болуп атат сизге. Өзүңүздөн мыкты сиздеги мындай сиздеги бир жок нерселер ошол бир кайсы бир төкмө акында бар болбу? Ушул төкмө акын мыкты да чиркин, ой мен ага баа берем, мен анын астында билбейм мен, ал кыйын деген ушундай акындар барбы? Кудай акы башында айтып өттүм го, баягы тамашачысына айтып коем, ой силер мага ээрегишип атаандашпагыла, база калбагыла менин. Мен мээрде эле түшө калгам деген сөзүнүн аркасында кайсыл бир жерде чоң чындык бар да. Менин эми өзүмдүн замандаштарымды ээрчиген адамдарды айтайын, андан аркы аксакалдар жөнүндө сөз кылбайлы. Маселен, биз замандаш болуп калдык деген Өнөркустодун аксакалы бул Амантай Кутманалиев. Амантай агабызды эми айрым учурда арёңдүктөн карап калган учурларыбыз бар. Эми пендечилик кайда болбойт, эми баардыгыбыз эле пендебиз да. Бирок өнөрдүн форматында карай турган болсок, Амантай эке чынында залкар адамдардын бири. Бул айтыштагы өзгөчөлүктөрү. Амантай эке чынында айрымдар айтып атат, ой бул жаттап алып чыккан экен дегенчи. Чынында мен Амантай экенин айтышка аябай жазып алып даярданып чыкканын көргөн жокмун, бирок уникалдуу нерсени айткандары, жоктон барып таап кеткендер абдан мыкты. Мастерство деп коебузбу? Анан бир ойго келбеген оюндарды жаза билгени, маселен, абдан мыкты. Чынында. Экинчиден, ал кишинин жазганы. Маселен, Бүргө Батыр жөнүндө дастан жазды, терме санаттарды жазды. Абдан уникалдуу терме санаттары бар, чындап келгенде. Мүмкүн азыр баарын билбейт чыгарбыз, эсилдерге келгенде. Китеп болуп чыкты, бирок 2-3 эле китеп болуп чыкты. Бул бир. Экинчи, Жеңишбек агабыз. Жеңишбек агабыз чынында Каражаак азыркы акындарыбыздын бири деп эсептейм. Мүмкүн ал күй чертейт чыгар. Мүмкүн ал обон ырдабайт чыгар. Бирок ошол нак кара төкмөлүгү менен жүргөн биздин акындардын бири. Кайсыл жерде болбосун, тамашасы да бар, философиясы да бар, улуулугу да бар, жаш менен жаш баягы эркелетип койгон өзүнүн ырлары да бар. Улуу, өнөрү улуу. Элмирбектин өнөрүн эми баардык кыргыз эли билип калды. Чын эле төгөрөгү төк экен. Төкмөлүктү да алып жүрдү. Айтыштагы өзүнүн улуулугун көргөздү. Обондорду жаратты. Терме санат эпосторду аткаруучу катары бир нече чыгармалардын баарын жаратты. Театрга да баш салып, Токтогулдун бир неке эпостор ролун жаратты. Алын биз бир замандын акыныбыз да. 21 кылымдын чурунда чыктык да. Ал чында кыргыздагы уникалдуу акындардын бири, билген адамга. Уникалдуу акындардын бири. Алынын методикасы эми кийинdir илим болуп изилденет чыгар, илим посттор изилдейт чыгар аны. Абдан уникалдуу айтышка даярдануу багыттары. Маселен, биз мага баланча деп айтып калышы мүмкүн деп бир эле жооп даярдап коебуз да, алы 1-2-3 жооп даярдап коюшу мүмкүн да. Баягы шахмат оюнчулардын бир эң бир акылдуу мыктылары болот го, ошондой элестеп кетем. Бул жагынан жол болбосо, бул жагынан жооп берип коет. Айтышты алып жүрүүсү, жанагы элдин бир кыял эргүүсүн өйдө бир алып жүрүп, кайра бир ылдыйт жүрүп, сахнада жанагы айтыштын оюнун көргөзгөндүгү менимче өзгөчө деп ойлойм. Мен чынында өзүмдүн замандаштарымды абдан баалайм. Чынында өзгөчө. Өзүмө кээде рахмат айтып коем, ушулар менен кошо жарышып айтышкан. Мен чынында ушул айтып атпаймынбы жогоруда, ынтаамды койдум да. Биздин акындар маселен бала кезден терме санат угуп чоңоюшту. Токтогул ким, Алымкул ким деп билип чоңоюшту. Ошондуктан мен ушундай замандаштарга туш болгонума абдан ыраазы болом. Себеби атаандашым жакшы болсо, мен атаандашка байланган акынмын да. Маселен, атаандашым өзүмөн бийигирээк болуп турса, аны менен кошо жарышып, анан маарага жөнөйсүң да, кошо жарышып жөнөйсүң. Анан атаандашым айта албай турса, аны менен кошо айта албай, артка сүрүлүп калган учурлар деле көп болду ичинде. Ошондуктан мен Кудайга миң мертебе шүгүр
Ал эми жаштар боюнча жаштардын агымы абдан көп. Баягы Чыңгыз агай менен Салижан агайдын сөзүн тамаша кылып айтып калышат го. Ой, жаштар кандай болуп атат, Саке ушул эми бул жакта жүрөсүң десе, ой, аркыңыз жымжырт ичкерен тамашалап деп. Анан Амантай байке тамашалап атчы, ал экөөңүн аркың бурганак, буроо жаткын деп чынында топтоо менен келишти да. Биз маселен 2000 жылдары айчка катышканда ошол жаштардан мен Максат ал үчөөбүз эле келдик. Бир муңгу. Азыр бир кыйла топ болуп келишет. Бирок арасында чында мыкты жаштар бар. Өтө мыкты жаштар бар. Эртең чын Элмирбек боло ала турган, Жеңишбек боло ала турган мыкты жаштар бар. Бирок тилекке каршы эми баары эле маарага жете бербейт экен. Арасында баягы каалыгып согулуп отуруп койгул меники эмес экен деп кете тургандар да бар. Сизде мындай өзүңүз сындоо, самокритика деп коет го. Ошол жагы өтө күчтүү экен. Башкалардын мыктылыгын даңазалап, эми сиз тууралуу мен башкалардан сурардым да, алда тукмагандарды чакырам деген ойдомун. Мен баягы ушул өзүн өзү сындоо боюнча ушул төкмөлүктө сахнада ырдап атканда баягы рифмалар кээде куюлушпаган, ондой бир маанини айтайын десем окшошпой калган, бир начар бир маани чыгып калган. Ырдап атасың, бирок төгүп атасың, бирок эл ошол ырдап атканыңды түшүнбөй эле бир талаалап кетип атасың. Ошондой бир айтайын деген өзөгүңдүн да нукура бир таанын жеткире албай, анан өзүң сезип турасың, бирок ырдап эле атасың. Уйкалыштыр. Ошондой нерселер болобу? Абдан болот, абдан болот. Чын эле өзүмдүн оюмду айтып анан бир окуяны айтып улантайынчы. Тиги андай болот чын эле. Калыстар отурат эми. Атан төөдөй кишилер отурат эми. Анан ырдайсың. Маселен бирөө 7 коет, бирөө 9 коет, бирөө 8 коет, бирөө 10 коет. Анан чын эле сезип атасың, ырыңдын болбой алганын сезет да эми адам чын эле. Баардык эле учурда төгүлүп турбайсың да. Тууганбай ата айтып калчу. Ой, Осмонкул деле айтчу экен, төгүлүп турган эле ким бар экен. Кээде жанандыкын бүркөйлөп андай болот, жаан төккөндөй, кээде бисинде эргибиз келет деп. Чын эле андай болот. Ырдап атасың ба, эми технически айта бересиң да, уйкачтыгың бар, башкаң бар. Бирок чын эле болбой алган учурлар болуп калат, абдан эле болот. Анан бирөө 7 коет, бирөө 9 коет, анан тиги кишинин 9 кое алгонуна ичиңен уялып, айып, аты бар экен деп да коюп койгондор болот эми чын эле. Баягы кадырың сыйлап, анан уяласың чын эле, кыжаалат болосуң абдан. Ай, аттиң-ай, жанагы жерде баланчадан кет, оюмду алдастап кетти деген учурлар көп болот. Уялчубуз абдан. Жана калыстарды, аксакалдарды айланып каччубуз. Уял. Анан эми аттарын айтпай эле жакынкы акыркы 2-3 айтыштарда абдан сөз болуп кетти коомго ушул. Эми калыстардын баары эле Эрнис байке чындап эште эмес. Маселен 7-8 киши отурса, анын арасына бирөө айылдашым экен деп койгондор болуп калышы мүмкүн. Муну менен тоюмузда бергиле деп коюп калышы мүмкүн. Эми пендечилик бериште болбогондон кийин болот экен Эрнис байке. Калыстар да кадырын унутпаш керек деп ойлойм да мен ушул айтыштачы өзгөчө. Анан акыркы айтыштарда эмнеге мага 7 койдуңуз, эмнеге мага 9 койдуңуз деп урушуп кеткен учурлар болду. Абдан жүрөгүм ооруду чында. Мындайча айтканда, эми стресс, депрессия болгон жокмун, ошого барып токтодум, бирок абдан жүрөгүм ооруп ушул окуяларга. Бул айтыштагы бир нарттуулуктун кетип баратканына жол ачылып атат деп ойлойм. Чынында абдан жүрөгүм ооруду. 2 айтышка тең катышкан жокмун. Куру байгени, куру акчаны, акча кимге керек эмес, баарыбызга эле жерде канча адам болсо баарына эле байлык кишине тыйын керек жаар. Акчаны ойлогондо катышкым келди мисалы. Бирок өзүңдүн эргиңиң, өзүңдүн ушул айтышка болгон ошол кездеги бир маанайың жакшы болбой турса, жөн эле куру чыгып алуунун да кажети жок экен. Анан эми жаштардын агымы да көбүнчө азыр. Анан аларга бир чети, алардын да багы жансын деген нерселер болот. Кээде түп тизиле эрежеде мындай жазылган деп да кете берүү болбойт экен деп ойлоп калам Эрнис байке. Себеби ушул 2000 жылдарда айтыш болуп атканда 2004 жылы алгачкы машина сайылган айтышта Элнур байке машина утуп алды, баш байке. 2004 жылдын март айында Жеңи жоктун кут жылдызы деп Жеңи жок атанын мааракесине арналган чоң айтыш болду, казак кыз. Анда Жеңиш байке баш байке жеңди. Ошол эле 2004 жылдын август айында
топтогу атаан 100 жылдыгына арналган айтыш болду. Анда Амантай байке башбайге жеңип алды. Анан ошондо эми ал кезде биз уюштуруш иштерине аралашпайбыз, бирок ошол жерде уюштургандар баары аксакалдар чечишти да. Чын эле эгер ошол нукта кете берсе, бирөөнү Элмирбек, бирөөнү Жеңишбек, бирөөнү Амантай кайра айланып кала бермек да. Анан мүмкүн арттагы жаштар, башкалар да мүмкүн бага чыгып калар, мындай кылбайлыбы деп айтышка катышышат. Айтышып келатып эле финалга жакындаганда жанагылар жок болуп кетет өзүнөн өзү, мурда башпай калгандарчы. Анан ошонун аркасында деп ойлойм мен дагы. Эми Кудайдан албетте баардык нерсе. Ошонун аркасында 2005-жылы ал башпай калды, 2007-жылы мен башпай калдым. Биздин да багыбыз жанып кетти да аттагылардынчы. Анан эрежеге карай турган болсоң, ал эреже бузуу да мындайча адам укугун бузуу дейбизби, эмне дейбиз? Баягы байылатыш керек да, тегиз болуш керек. Демек ошол нерселер биздин дагы жолубузду ашып кетти го деп ойлойм. Анын сыңары биз айтышты азыр мындай бир чыга калып элек деп жана боксердой ойлоп, тигини кайта бир уруп чыгып эле эптеп байгени алууну максат кылганда жаштар жок эмес чындап келгенде. Бирок Элмир байкенин бир айтышта айткан сөзү бар. Бул айтыш деген бул бири-бири менен жеңип же бири-бири менен жеңилип баягы талашуу эмес. Эки адамдын руханий баарлашуусу депчи. Ошол өңүттү эч качан унутпашыбыз керек го деп ойлойм. Ал баана жараша. Буйруса ой дүркүрөп бай каласың. Бай калсаң эл көтөрөт экен, жеңилсең жер көтөрөт экен деп топук кылууну үйрөнүшүбүз керек го деп ойлойм чындап келгенде биз. Кудайга шүгүр азыр айтыштар абдан көп болуп калды. Байке дегеним жагы 500 миңден кеми жок башбай калганысы. Демек материалдык эле нерсе баардык нерсени чечип койбойт экен да. Кече 2000 сомдук 5000 сомдук айтыштарга катышып калдык, уюштуруусуна да, айтышына да. Демек өнөрдүн өсүүсү, өнөрдүн алдыга жылуусу бул чоң жеңиш го деп ойлойм. Ошондуктан мен акыркы окуяларда абдан жүрөгүм ооруду. Сиз айткандай сурооңуздан бир аз алыстап кетти окшойт, бирок айта албай калган учурда, оозуна ыр келбей калган учурда калыстарды алты айланып каччыбыз, уялчубыз абдан. Жети кой черменде болбодумбу ушул жерден айта албай деп уялчубыз. Оюбузга да келчү эмес, калыстарга эмнеге мага тиги мындай айттыңыз деп. Бирок ошол нерсеге жүрөгүм ооруду. Азаке эми Бишкекте эместе тоо жакта айылдардын биринде жашайт экенсиз. Мен болсо Ындыйкы жактагы айылдардын биринде билесиз, ооба үйдө же Биримдик Кут деген жактагы үйдө ошол жерде кошуналарым бар. Кошуналар менен бир 3 айда бир баягындай олтуруп сыйлашып, дасторкон жайып турушабыз. Ошондо кой соебуз биздин шартыбыз боюнча. Анан бир канча бир 6дай киши болсок, 6-7дей кишибиз. Анан кийин улам олтурган сайын негизи жилик аксакалдарга берилет да, улуулата. Анан улам отурган сайын бир аксакал байкебиз бар, андан кийин эле мен, андан кийин дагы бирөө улам отурган сайын эле жиликти ала бербестен койгула деп, анан кийин баарына жилик жете тургандай, баягы сый жилик жете тургандай кылып айландырганбыз. Анын сыңарындай силер баягы белгилүү акындар, төкмөлөр баардык сыйлыкты өзү ала бербейли деп мындай жаштарга дагы орун бошоткон, анча мынча мелдештерге катышпай койгонуңардын жөнү дагы ошол экен да. Албетте бул нерсе дагы өзүнүн бир жолу менен болуп келди. Ар кандай жолдору пайда болду. Кээде адамдын оюна келбейт да чындап келгенде. Маселен 2007-жылы айтышта башкоонда айтыш болуп атат. Ошол учурда финалга Амантай байке, Жеңиш байке менен агы төртөөбүз финалга чыктык да. Анан ошондо Жеңиш байке дагы Амантай байке да Азаматка жол берели деп калды. Алы да жол берели деди, бирок финалга алы көз чыгып калдык. Финалгачы. Баягы 2-2ден болуп айтышып айтор финалга көз түшүп калды. Анан ошол жерден дароо да байгесин өткөрүп берген 2007-жылы эле бул. Андан бери 18 жыл өтүп. Андан мен 1-2 жолу байге өткөрүп бергендерим болду. Бергиндей орун болобу. Наркы менен, салты менен жол берген учурлар Кудайга шүгүр. Бул жагынан акындар жакшы эле жөрөлгө кылды. Маселен, мурда бир башка жанрларда, бир эстрадалык жанрда же бир башка жерлерде бир театр фестивалдары, бир эстрадалык сынактар өтүп аягынан бир 2 ай чыр болуп жүрчү элеби? Ошол нерсеге айтыштар абдан үлгүлүү ошол учурда.
байгени бирөөнү өткөрүп ийгени жанагынтип айтышка катышпай калган ушулары бул жагынан айтыш абдан жөрөлгө болуп, бирок баалуулуктар да кайта баштайт экен айрым учурдачы. Буга эми бир эле айтыш эмес, жалпы бир дүйнөдө баалуулуктардын бир өзгөрүүлөрү пайда болду го баардык эле тарапта. Ошондуктан бул салт бири бирин кадырлоо, сыйлоо ошого байланыштуу эрдин сагачында. 2023-тө Оштогу айтышка катыштым. Кудай буйруп баш байге буйруган экен, баш байге алдым. Андан кийинки айтыштарга катыша эледим. Бул былдык айтышка катышкан жокмун, быйылкы эгемендүүлүк айтышка катышкан жокмун. Анан ал айда быйыл Алымбек Таткага чоң айтыш болду. Эми байлык адамды эмне кылбайт эми? Батир Саят экен десе баарыбыз эле катышыбыз келди. Бирок кой эми улкуну жубуна берүү дагы болбойт деп айрым айтыштарга катышкан жокпуз. Баардык эле акындар ушу Аламан Таяга деле, Жеңишбек Аксыз деле, Аалы деле, эми Ааlıга көптөн бери айтышка катышпайм деп өзүнүн эмесин билдирген. Жеңишбек агабыз Байнур Турсунбаев менен айтышкан айтышта Кош байгеде баш байге калган. Ал деме кой эми баарына эле катыша берсе уят деп ал деле айтып жүрөт. Ошол нерселер себеп болот сайттын кишилер. Анан айтыштарда кээ бир учурларда шоу элементтери колдонула коюп жүрөт да. Мисалы үчүн ошол эле Аалы Туткучевду ушундай бир видеолорун көрүп жүрөт болуш керек көпчүлүгү, баягы рэп аткарган бир сахнада өзүнчө рэпердин кийимин кийип анан ошондой болуп чыккан учуру бар. Баяндын жанагы сахнада чырдашып кетип, бири бири менен жукулдашып кетип, ошондой шоу ошондой элементти колдонушту. Же болбосо Идрис акын айтып атуу англисче деле, анан башкача деле, анан эстраданын анча мынча ырларын кошуп ийген, оондорун кошуп ийген ырдап ошондой нерселер болуп калып атат. Анан мына айрыкча жаш акындарда бир башкача бир мындай бир алым сабак айтышып, анан кийин жаргондорду кошуп ийип ушундай болуп кетип атат. Мындай айрыкча жаш акындар ушундай нерселер көп колдонот го, шоу элементтер. Бул негизи изденүү десек болобу же болбосо мындай жеңил желпиликпи бул? Башына өзүмө тийиштүүсүн айтып анан улантып кетейин. Азыркы айтыштагы эң талаштуу нерселердин бири бул оон ыргактар. Оон ыргактар. Кыргыздын ыргагы 7-8 муунда айтылган. Бул өтө татаал ыргактардын бири да, себеби калык ырдаган оон деле абдан темпритим аябай жогору. Ал калыктын оонуна ушинтип эле осмокул деп эле төгүлүп эле бир оозун ырген туруш керек. Жеңи жоктук андан бетер. Анан кийинки традициялык баягы Эстебес атабыз, Амирбай атабыз, Ашыралы Тууганбай аталарыбыз ырдаган жалпы традициялык оон менен ырдап калдык да баарыбыз эле. Илгерки акындардын дээрлик баарынын өзүнүн ыргак кайыктары болгон. Анан бир жаштыктын жалындары да себеп болот экен. Маселен Элмирбай Кетчилин эле көп кырдып эле да. Ар кандай бир кайыктарды тапкычу. Анан адан уга калып азыркы казакта Аман Жол агаларыбыз, Айбек Калиевдер ырдап жүргөн оондорду мен да бир 20-25 аралыгында аябай көп ырдадым сахнада. Анан бөлөп урушуш абдан. Ой сен бузуп атасың деп. Аны мен ойлогон жокмун, ал демеле аябай мода болуп кетет экен деп. Буга менин да себебим болуп калды да башында ушул оондордун ар түрдүүлүгүнөчү. Жалгыз мен эмес чыгар эми, бирок ошолордун бири мен болуп калдым. Жаштык кез кызыкыркын кырдасаң жана лирика менен баары тим эле угат. Айтышта философияны айтсаң тим эле философ болуп кетесиң. Анан кийинки учурда жеке менин оюмда эми сага замандын агымына жараша бир аз өзгөрүүлөр да болот экен. Ошол жана муундар кагылышуусу деле ошодон улам чыгат окшойт да. Анан ой жаштары бузулуп кетти, жаштары мынтип кетти деп айткым келбейт чындап келгендечи. Маселен Алын элеп айткан, эми ал айтышта айткан жок, баягы өзүнүн концерттеринде, театр өзүнүн концертинде мындай айтты, ал концертинде айтты. Ал дагы элге баягы Алыны баш көңүттөн алып келип ошол тамашалардын аркасында бир чоң философиясын көргөзүп алды анын аркасында. Идристин чет тилдерде ырдап ийгени ошол айтышта бир чет өлкөлүктөр отуруп калып, бир так маңдайда сахнанын бир эле чет өлкөлүк баягы көз көрүнүп турат да. Ошолордун көңүлүн көтөрүн деп ырдап койду. Менчи ал жакшы нерсе го деп ойлойм. Себеби деген ошонун аркасында ошол чет өлкөлүктөр айтып барса деле бирин экини изилдөөчү келди го деп ойлойм ушул айтыш изилдеги. Азыр эми шоу элементтер абдан көп чында. Эми Идрис деле мурунку муунга кирип калды да, жашы боюнчачы. Анан азыркы
35ке чейинки акындар дей турган болсок, шоу элементтер абдан көп чынында. Жанагынтип кыз жигит болуп айтышып, тигинин келинчеги бар, тиги бойдо кыз бири бирин аябай чын эле үйлөнүп алчудай болуп ырдашат. Шоу элементтер абдан көп. Айрым учурда жеке концерттеринде же болбосо жанагындай айтыш концерттерде байгес жок, даярданган айтыштарда колдонуп жүрөт. Айрым учурда эми элдин бүйүрүн кызытыш үчүн керек го деп ойлойм. Бирок күнөөлөгүм келбейт. Бирок баардык нерсе өзүнүн орду менен болуш керек го деп ойлойм. Таптакыр шоуга өтүп кетсек, акындык өнөрдүн негизги миссиясы өзгөрүп кетет го деп ойлойм. Жанагы калыстар боюнча дагы бир тоо жеринде бир нерсени айтып кеттиңиз. Ошо калыстар боюнча айтсаңыз, эми мындай кимиси мыкты төкмөлөрдүн дегенде аныктоочулар эми ошо калыстар жамаат экен. Ооба, негизи ошол да да. Анан ошол калыстар калысты кызбаган, шагыңызды сындырган, жүрөгүңүздө ушундай бир бекем орноп калган бир учур болду беле мындай? 17 жашыман бери айтышка чыксам, быйыл 42-ге чыгам, ошондо бир канча жыл болот айтышка чыкканыма. Дээрлик калыстардын чечимине баш ийген адамдардын катарына кирем. Баш ийген. Бирок эми өнөрпөс болгондон кийин айрым учурда жүрөк ооруп калган учурлар болот эрисага. Эми пендебиз да баарыбыз. Аттинай деп калган учурлар болот. Бирок аны чыр кылып, жалпы коомчулукка бир айтыштын эмесин кетирип, талашып тартышкан учурларым дээрлик болгон жок эрисага. Антким келбейт чындап келгенде. Жаманбы, жакшыбы ошол учурга тандалган калыстар деп дээрлик айтыштын жакшы өтүшүнө аракет кылып, ошондой баягы талаш тартышка баргым келген жок. Албетте, жогоруда да айттым го, ушул калыстардын арасында деле кичине эле болуп калат эрисага. Баягы жөнөкөй бир турмуштук нерселерге. Бир философия бар биздечи. Бир айтыш болуп, анан бир мындай эле ырдаган жигитке ашырабата көбүрөөк упай койду дейт да. Анан ой, ашке бул мындай эле ырдады го, эмнеге анча чоң байыл койдуңуз десе. Ой, мунун атасы жакшы киши болгон деген нерсени биз тамаша кылып, тамашачынын аралаш көп жылдар бойу айтып келебиз. Мунун философиясы жеке менин оюмда, мунун атасы жакшы адам болгон. Эми мүмкүн азыр ырдай албай алган чыгар, эми эртеси бир жакшы адам болуп кетер деген илгери үмүттө койгон го деп ойлойм да. Ошондуктан баягы өкүткө болгон учурлар болот, бирок аны талаш тартышкым келген жок чында. Азамат мырза, мына кээде замандын шартына жараша, замандын агымына карай агып дегендей тойлорго барып жапырасыз да, төгүп турасыз. Анткени бир жакшылыктарда мен уулум үйлөп атам же кызым берип атам, ушу төкмө келип төксө деген ушундай ак ниеттер болот. Анан ал ак ниетти мындай жок дей албайсыз. Анан барып ошол тойлордо дагы төгөсүз, сахнада деле төгөсүз. Экөөндө да төгүү. Экөөнүн кайсынысы мындай көңүлүңүзгө мындай мынайт? Же мындай бир айырмасы кандай дейм да? Сахнада ырдоонун өзү баары бир көкүрөгүбүзгө жакыныраак, себеби сахнада ырдоонун талабы жогорураак болот да. Ал жерде ошол өтүп жаткан иш чаранын же бир концерттин талабы ага таасың так ошол жердеги маанай менен ырдап билүүгө туура келет. Ал эми аштын тойдун ырдоосу ошол учурда кырдаалга бир аксакал жаныңан бир тамаша кылып өтүп кетсе, аны бир асан ийесин дегендей ушундай нерселер болот. Жүрөгүбүзгө жакыны ошол сахнада ырдоо чындап келгенде. Ашка тойго баруубуз деле бул биринчиден элдин талабы, баягы чакырып бир жакшы тилек айтып берсе деп. Экинчиден каржылык дагы булагы бар да инсага. Ошол себептүү дагы барып калган учурлар болот. Бирок мен өзү тойго сейрек чакырылам, өзүм да сейрек барам. Себеби дегенде мен баягы өзү кандай десем, эми бул нерсе бир калыптамын да мен. Бирок тойго барып тигини тийишпейм, муну шылдыңдабайм, бир калыпта өзүм той болсо батамды берип ырдабай эле балдайым жакшы экен деп ырдап кетем. Анан кээ бирөө тойго талап кылат. Гүлдүрүп ырдаса экен, тигини тамашаласа экен, муну бир шылдыңдап койсо экен баланчанын жүз койуа деп тамашалап ырдап койчу деп. Андайларды кылбайм да көбүнчө. Анан андай нерсе тойго сейрек болот экен, ошондуктан өзүм да тойго сейрек барам. Ошол эми баягы акчаны төлөп аткандан кийин ошол акчасына чиренип кээде мындай ачык болбосо дагы мен төлөп атпаймынбы дегендей кылып, мындай
акын азаматтын да эле турбайбы деп мындай көңүлүңөрдү сындырган ошо той ээси ар кандай адамдар болот да деңгээлдес. Анан ошондой болобу мындай? болуп калат эми сага эми бул баягы бирден шоу бизнестин элементтери бар да эми акчаны төлөп аткандан кийин андай нерселер болуп калат чындап эле баягы муну тамашалабай койдуң, эрден күлдүрбөй койдуң деп бир күнү Жеңишбай экөөбүз бир атын айтпай эле коеюн бир чоң бакыйган бир мамлекеттик кызматкер аксакалдын 90 жашынабы 80 жашында болуп калды. Эми жанагы жерге конокко кирип экиси дагы келди, иштеп аткан кызматчынын баары келди. Эми аларды күлдүрүүгө мүмкүн эмес экен айылды. Анан ошол жерде бала чакасы чыгып экөөбүздү кармап күлдүрүп ырдайбыз истебедиңерби эле деп абдан тамаша кылды да. Анан бир карапайым адамдардын дагы тамашалары жакшы чыгат себеби алар түшүнүп кабылдайт да. Ансыңарындай болуп калат чын эле. Мисалы жаш муун жөнүндө жаштар деп айтып калдыңыз. Ал эми жанагы төкмөлүк өнөрүн аркалаган жаш муун эми өзүнчө. Алардын өнөрү, шоу элементтери колдонуп алганы башкасы. Ошол төкмөлүктү угуп аткан тарап жаш муун сөздү барктайт деп ойлойсузбу? Сөздүн кадырына жетет деп ойлойсузбу? Деги эле сөз өнөрүн ушу жаш муун, тикток мууну, инстаграм мууну, мынау кол телефон чукулаган муун, ушу сөздү барктаган муун болот деп мындай ишенесизби? Дээрлик барктабагандары көбүрөөк албетте. Азыркы эми заманга шылтайбызбы, адамга шылтайбызбы айтор. Барктабагандары көбүрөөк. Жеңил желпи өнөрдүн багыттарын сыйлагандар көбүрөөк. Бирок бул өнөрдү өзгөчө улуттук өнөрдү кадырлап сыйлоо жаш менен келе турган нерсе окшойт да. Себеби баягы бир аз жашы өйдөлөп, 30тан арашып, 40ты таяп калган ушуларда ушул өнөрдүн баркын, улуттук өнөрдүн баркын биле баштайт окшойт. Дээрлик жаштардын баардыгына өнөрдү түшүндүрүп таталгы деп ойлойм. Бирок ушанча жыл айтышка катышам. Айтышты ушул айтыш өткөн сахнага келип көргөндөр өзгөчө жаштар баягы арасында орус тилдүү, англис тилдүүлөр болуп калат. Ошол жаштар залга келип көргөндөр абдан көөрман болуп калат. Мен ушуну абдан таң калам ушул нерсеге. Жандуу байланыш жандуу көргөндөр дайыма ушуга чейин айтыш көрөрмандар болуп калган. Ошол кездеги жаштар абдан көп. Маселен, азыр дагы деле ошондой деп ойлойм. Барып көрсө көкүрөгүнө абдан көөрман болуп калат көпчүлүгү. Анан баардыгына түшүндүрүш оор деп ойлойм. Эми көп эле тармакта балалыктар өзөктө. Маселен, театрга барып Манас жүлдө спектакль көрсөң арасында күлүп отургандар да таң көп да. Теманын өңүтү түшүнбөй. Ошондуктан баарына түшүндүрүш кыйын, бирок мезгил менен өнөрдү туюп сезгендер көп. Азамат Болгонбаевдин уул кыздары эмнени каалап, келечекте ким болсом деп кайсы мектептерге, кайсы курстарга барып, ата мен баланча болом деп эмнени эңсеп атышат, эмнени көксөп атышат? Алар сиз ошо бала чагыңызда баягы сөздү, сөз өнөрүн, төкмөкчүлүктү, колуңузду баалагандай, алар эмнени каалап атышат? Кандай тарбия берип атасыңар? Уулум мектепте бир 3-4 жылдан кийин бүтөт, Кудай буюрса. Уулум менен деле азыр ар сар ойдобуз кесип боюнча. Эми эркек кишибиз аз эне өрөп болбой туруп, уулум менен ар сар ойдобуз. Мектебинде окуп атат, айылында чарбасын да кылып атат. Кыздарымдын улуусу 10дон ашып калды, ал комуз чертип ырдап жүрөт. Комуз чертип, бирок өнөр жолун тандабайт го деп ойлойм менчи. Башка кесипти, гуманитардык билимди тандайт го деп ойлойм. Калган кыздарым кичинекей. Алар менен деле ал жөнүндө эртерээк сүйлөшө элекпиз. Бирок өздөрүнүн каалоолорун четке какпайм го деп ойлойм. Эми бир аз саясатка жакындаштырган суроолорду өтө берели. Бая сиз айтып кеттиңиз, бул илгери Кыргызда бул журналист деген жок болгон. Ал Ошо журналист го деп ойлойм. ошо журналисттин функциясы, милдетин Төкмө акындар айтып турган деп. Демек, журналист болсо, илгери журналист деп Төкмө акын болсо, чындыкты айта билет деген туура. эл Төкмө акындардан ошо мурда деле, азыр деле мындай ушу чындыкты айтаар бекен. Тигилер булар айта албаган нерсени ушулар айтып коер бекен бир сахнада удулу келгенде деп күтүп да.
Siz ошол чындыкты айткан учурларыңыз böyle болобу? Чындыкты айтып жүрөм деп ойлойсузбу? Эгер чындык тараптын баары эле айтылбай калган болсо, анча мынчасын эле айтып аткан болсоңуз, эмне себептен ошондой болуп атат деп ойлойсуз? Жалпы акындарды элдин кабылдоосу ушундай сиз айткандай. Себеби эми муну чындык деп айтабызбы, айтор коомдук пикирди айтып турууга талап коет эл көпчүлүк учурда. Жалпы акындар боюнча айта турган болсом, акындар дээрлик 34 жылдагы коомдук саясий иштерге активдүү аралашты деп ойлойм. Саясий учурларды, саясий кырдаалдарды кырдат деп ойлойм. Жеке өзүм жөнүндө айта турган болсом, көп эле саясий учурларга, кырдаалдарга айтып ырдагана түшкенди. Дуушар болдук, баарыбыз айттык. Айтууга туура келди. Маселен, мен бир учурда президенттин айылдашы болуп калдым да. Анан президенттин айылдашысын айта аласыңбы, айта албайсыңбы? Ондай окуялар болуп атат деген учурлар болду. Ооба, президенттин айылдашы болдум, бирок жеке алакам болгон жок ал киши менен. Жеке алакам болгон жок. Бирок ошол учурда айтчу ойлорумду айттым. Президенттин айылдашы болгонуна карабай. Мен баягы жоктон бар нерсени айткан жокмун, ошо болуп аткан кырдаалды айткан учурларым болду. Саясий өнүк демекчи, биздин чоң каналдын байкоочу кеңешине да аралашып калдым маселен. Ошол учурларда дагы талаш тартыштар көп болот экен. Биринчи сени карайт экен, анткени өнөргө аралашып калгандыктан, ошондуктан колуман келишчү нерселерди айтып, коомдук саясий иштерге аралашуума туура келди сага. Маселен, биздин жана бир жаман кара балабыз бар, тентегирээк. Ал учурда театрда жетекчи элем. Бирок баягы ошол учурдагы акциясына катышуума туура келди. Эми жаш баланын дагы тагдыры эме болбосун деп. Анткени мен эми канча жыл жетекчи болом ким билет, бирок өнөрдүн алакасы түбөлүп да ошол нерселерди ойлогондо колуман келишинче ошол коомдук саясий иштерге аралашуума туура келди. Бирок эми чындыкты аябай айттымбы, айтпадымбы билбейм, эми аны өзү көрүп турган чыгар эми. Жана өзүңүз айтып аткан кара бала деп Болот биздин болот. ооба. Болот эмибиз, болот төкмө. Ошону кезинде бир саясий бир нерселерге дагы аралаштырып, анан кийин атып ырдады деп, антип мынтип ушундай ал жалабы кандай ошондой болуп кетти. Ошондо көп акындардын ынтымагы кандай болду деп ойлойсуз негизи? Кандай болушу керек эле деп ойлойсуз? Эми мурунку кармалганда төкмө акындар ушуну калыс карап бергиле, ушуну маселени адал чечкиле, бул жигитти дагы анга сүйрөп кетти деп пикирлер акындар колдоп туруп берди. Дээрлик баардыгы да. Бирок эми сага мен бир нерсени абдан ойлонуп калдым да. Калыптын баскан жол деген тери бар. Ошондо калып Марска барып анан ырдаган саптары бар. Азыр да айтылып жүрөт. Багыш болсоң бара бер, мен кала бер, сары болсо сага болсоң сага бербедим, кайран эт деп анан саадуулар бул кандай шумшук бала деп артынан кубалап, учурлар бул китепте жазылып турат. Себеби бир ушул жерде бай киши аш берип анан жергиликтүү багыш эли менен саруу эли сый тамакты эртең тартабыз, бүгүн алыстан келгендерге тартабыз, ошондо ырдатса каалык атабыздын деп тили ачып болгон анан ырдап үйүп атайык. Анан кетмен төбө келет, анан устатыма жолугуп келейин деп Токтогулга келет да. Анан кандай барып келдиң, Асыга деген ба, сүйлөшсө керек да. Ошондо ушундай болду десе, Токтогул аябай каткырып кыткылыктап күлүп, кой балам, эми айрым жерде кичине байкап, нардан бери бериден нары болуп деген сөзүн айтканда, ошол акыйкатты деле, чындыкты деле мындай бир адалыраак кылып айтыш керек го деп ойлоп калдым эле сага, чындык келгендечи. Маселен, мыйзамдуу жолдо деле баланча сен акмаксың десем, баланчанын акмак экенин далилдеш керек экен да. Ошон үчүн маселен кийинки заманда Элмир Байкенин жолун менен айтыш керек да. Бирөөнүн атын айтчу эмес, бирөөнүн фамилиясын айтчу эмес. Эл өзү түшүнүп алат. Эл өзү түшүнүп алат кимди ким айтып атканын. Ошондой кылып айтыш керек го деп ойлойм да. Анан эми жаштыктын жалындап турган кезинде ошондой сөздөр айтылып кетет экен айрым учурда, бирок болотту акындардын ынтымагы жакшы колдоп коргоп берди го деп ойлойм.
Токтогул Сатылганов, Токтогул акынды билебиз, ооба. Бир чындыкты айта коем деп эми бизде ошентип окуткан да. Ооба, чынында балким анын чындыгы ар кандайдыр, бирок элге ушинтип окутулган, ошо айтам деп мынандай сүргүнгө айдалып Сибилге чейин кеткен. Токтогулдар ушунан эми Токтогул акын, демократ акын, элдин үнүн жеткирген акын деген ушундай түшүнүк калат окурмандарда. Ошол эле учурда Арзымат акын деген байларды жактап, төбөлдөрдү жактап, төбөлдөргө жабынган. Анан эми сизге суроо, бүгүнкү күндө дагы ошондой Арзымат токмакундар барбы? Мен эми фамилиясын атап бериңиз дебейм, бирок негизи барбы сиздин баамыңызда? Жогоруда айтып өтпедимби, жалпы айтышка чогултса Кыргызстанда 50-60 токмакундар чогулат. 50-60 акын өнөркөз келип айтышка катышат. Ошолордун баардыгы эле эми кагылайын партия, айланайын партия деп кеткен жери жок. Баардык айта ала турган учурда акыйкатын айтып, ырдай ала турган учурда чындыгын айтып ойлортуп жүргөндөр. Таптакыр эле ушул бийликке башталып кеткен акындар бар деп айта албайбыз, чындап келгенде. Ушул күндө эле ушул баарыбыз эле мамлекеттик иш-чараларга ырдаган учурлар болду да, маселен, мына президенттер келип калган учурда 2 акын ырдап тосуп атпайлыбы? Анан ал учурда ооба айтасың, айланайын, эми коногуң келип атса, ошонун эки элдин ортосунда ынтымак болсун, эки элдин ортосунда өсүш болсун, акы эркин деп ырдаган учурлар баарыбыз да дээдик. Анан айтышка чыккан кезде ал жер эркинирээк, эми айтыш деген өзүңдүн сөзүң, жалпы карапайым эл карап турат. Ак көз, кара көз. Баардыгы эле өз дараметинче чындыгын, акыйкатын айтканга аракет этип жүргөн акындар дээрлик эле баардыгы эле. Анан дагы бир тарап болуп кеткени менимче жок го деп ойлойм. Мына Токтогул акынды, Токтогул демократ акын деп окутушат эмеспи мектептерде? Демократ деген нерсе, демократия деген нерсени Азамат Болгонбаев кантип түшүнөт экен? Демократия деген эми бул элдик бийлик да, мындай караганда, жалпак сөз менен айткандачы. Кыргызстанда ушул демократия бар деп ойлойсузбу? Азыр элдин бийлигиби же саналуу эле бир кишилердин, бир 2-3 кишинин же 2 кишинин бийлиги болуп атабы, адилеттүү бийлик болуп атабы? Ошол адилеттүү бийликтин негизинде жакшы иштер болуп атабы же жакшы иштер болгонсуп көрүнгөн нерселер болуп атабы? Ушуга сиздин бааңыз? Жеке баамда материалдык жагынан ала турган болсок, мектептер салынып атат, бала бакчалар салынып атат, Манас театрына окшоп театрлар салынып атат деген жакшы жактары, жана андай бир ишканалар, мекемелер салынып атат деп жакшы жактары Кудайга шүгүр айтылып атат. Канткен менен бийлик өзүнүн бир жолун алдыга сүрөп баратат го деп ойлойм. Чегелалар чечилип атат дегендей. Бирок айрым учурда ушул жанагындай бир журналисттердин камалып кеткени, пикир бириктирген адамдардын артынан айрым учурда баягындай милицияга чакырып калган учурлары жеке менин жүрөгүмдү өөйт айрым учурда. Себеби деген кыргыз баары бир руханий нерселерге биринчи басым жасаган эл да. Ошондуктан эми айрым адамдар сүйлөп коет экен, адам айсын ичсе өзгөрүп кетпейт экен, эми ал нерсени артынан түшүп алыштын деле кажети жок го деп ойлойм. Бакыты сөөнүн баары жакшы дегендей. Мүмкүн ошондой карап коебузбу, бирок эми антип да караганга болбойт. Себеби деген биз эми кыргыз бири бирин сынап, бири бирин сүрөп, баягы жөнөкөй макал бар, душман күйдүрүп айтат, тууган күйдүрүп айтат дегенчи. Ошол нерселерди эске ала жүргөнүбүз жакшы го деп ойлойм. Себеби деген сындаган адам эми мезгилде эле көргөзүп берди го. Канча жанында кошомат кылып, айланай сиздин ишиңизди менен кайталаңыз болуп атат дегендердин көпчүлүгү сатып кетип, ошол сынап жүргөн адамдар колдоп, жакшы ишин айтып, жаман ишин айткан учурлар көп эле болду да. Ошондуктан кыргыз мамлекети өзүнүн жолунда баратат деп ойлойм, бирок ошол адал, түз, жакшы жол менен, руханий жол менен барсак го деп ойлойм. Демократия деп эле айрым учурда бир ойго келбеген нерселерди дагы ырдай бергенибиз туура эмес го деп ойлойм. Себеби Токтогул атабызды биз ошол өңүттөн тааныйбыз, бирок анын чыныгы түпкүрдө жан дүйнөсүн таанып изилдеп көргөн адам аз да. Эми Токтогул деле кажыны өлө күндө 5 хамандырда отуруп алса керек го деп ойлойм. Секи Бабаян ырдаган, Эркай Термесин ырдаган,
Ошондуктан калыс акыйкат карашыбыз керек деп ойлойм. Ооба. Эми тагдырдын насыйбы менен азаке Аалы, Туткучов, Жеңишбек үчөөбүз бир саясаттын отобусуна бир аз бутубузду коюп шымалана киреше кыла жасап калганбыз. Мына мекенин ынтымагында жүрүп, саясаттын артындагы, сахнанын артындагы нерселерди да көрүп алдык. Анча мынча эл менен жолукканда саясатчылардын айткан дегендерин, жолугушуулардагы ушу саясий нюанстарды дагы көрүп калгыбы келет. Эми мына парламент тарайт экен, алдыда парламенттик шайлоолор болот экен деген ушундай сөздөр болуп атат. Азамат Болгонбаев дагы кайра ушундай депутат болбосо келип, бир парламенттик күрөшкө чыгып көрөйүн деген ниети жокпу? Анткени мындай эл тааныйт, журт тааныйт дегендей. Жогоруда сиз айткан учурга өкүнбөйм, дагы да өкүнбөйм. Мен көпчүлүк жерде айтып берем бул нерсени. Ошол учурда партия деле көп эле коюп аткан. Акчасын эми таптакыр акча алган жокпуз деп да айтпайм акындар, ал кездечи. Акчасын андан да көп төлөй турган атаандаштары бар эле. Бирок ушул биз колдоо көрсөтө турган, руханий колдоо көрсөтүп турган партиябыз бир тазараак болсо экен, ошонун жетекчиси тазараак болсо экен деген өңүттө барганбыз баарыбыз ошол мезгилде өткөрдүк. Чогуу жан дилибиз менен адал ушул ал партия үчүн эмес, элибиздин бир кемтигин бир сүйрөй ала турган партия болот го деп баарыбыз сүрөдүк. Өкүнбөйм ал учурга. Бир турмушубуз дагы жакшы, бир адал сабак болду деп эсептейм. Анткени партия өтпөй калды. Партия өтсө бир көпчүлүктүн арасында баягы артта калбаган бир жоон орто, бир адал партия болмок го деп ойлойм. Ал өзүнчө мезгил тарды. Андан кийинки сурооңуз боюнча негизи эле оюм бар. Оюм бар сага чындап эле ачык айтканда. Оюм бар. Анан бул шайлоодо чын эле капыл-тапылдан болуп кетти окшойт. Ооба, капыл-тапыл болуп кетти окшойт. Анан бирок көпчүлүк учурда мен, маселен, сизге окшогон, биздин да бир топ замандаштарыбыз бар, маселен, Шайырбек Абдрахманга окшогон, бул өнөрдү дагы баягы журналистиканы да чогулап жүргөн. Нак эле өнөр. Мен мисалы үчүн Аалдын депутат болушуна абдан каалайм, чындап эле. Себеби ал деген мындай бир айтышта дагы өзүнүкүн бербеген акын да, мындайча айтканда. Мен барышын каалайм да. Бирок жалпы көпчүлүк өнөрдү бийик коет албетте. Бирок ушундай адамдар барыш керек го деп ойлойм дедим сага. Жеке өзүмдүн оюмда бар. Баргым келет. Азыр мына эмитен күрөш аябай кызуу башталыптыр деп баардык жерде айтылып атат. Ар кандай нерселер кармап турат экен. Бул биринчи каржы кармайт экен. Себеби шайлоо дегенин бул чоң каржынын бир кайнап турган жери болбосо болбойт экен эртсага. Ошондуктан негизинен оюмда бар сага. Одан боембу, койбоймбу айта албайм, оюмда бар бирок. Мен деле ушу барып мындай нерселерди өзгөртүү, ар жагын ар жак, бери жагын бир жагы өзгөртүү ниетинде бар. Бирок сиз айткандай, бул ушу шайлоолордо дагы өзүнүн ызы болот экен. Жөн эле жүлкүнүп эле чыгып эле эл мени тааныйт экен, эл мени билет экен деген менен шайлоого келгенде ошол баардык башка көпчүлүк уракатын жыйыштырып коюп сен үчүн добуш береби, бербейби? Же өзүнүн баягы маанилүү жумушу боюнча кетеби? Ошол дагы маанилүү роль ойнойт экен. Ар бир басканда акча төлөш керек экен, муну төлөп беришим керек экен. Ошол нерселер бар экен. Анан мен ушу маселен кыйла ойлонуп калдым да. Маселен эми бул азырынча атайын кагаз чыга элек экен сага. Маселен биз Ала Мүлүн, Ысык Ата райондору бир болот деп айтылып атат да, баягы эми буга чейинки эл оозундагы сөздөрдө. Аябай тим эле бир дүңгүрөп ушул 20-30 жылдан бери саясаттын айдыңында дүңгүрөп жүргөндөр деле адамдар аз экен өтө. Маселен бизден мурдагы президентибиздин уулу Сейит агабыз депутат болгон. Ысык Атанын өзүнүн депутаты бар дегендей. Анан бирок ошончо да сиз айткандай реалдуулукту ойлонуп, мүмкүн акыл парасатыбыз, оюбуз, билимибиз, тажрыйбабыз жеткен менен айрым учурда ошол каржылык нерселерге такалып калган учурлар болот экен. Ошол нерсе кармайт экен. Болбосо мен, маселен, өзгөчө ушуну ойлой берем да мен дайыма. Маселен, биздин акындардын ичинен ушу Аалы депутат болуп калышын каалай берем мен маселен да, мисалы үчүн айтууда. Башка бир тармактардан, себеби жүрөгүндө руханияты бар адам эч убакта мамлекетине, улутуна, элине кыянаттык жасабайт го деп ойлойм да. Ошондуктан биздин тарыхыбызда деле өнөрдөн барган адамдар жаман депутат болгон жок, Маселен, Боронбек Садырбаев ой, кино эле тартып жүрө берчи айланайын десе жарашмак чыгар. Бирок өнөр адам баргандар
жаман деп огому жокку деп ойлойм. Канча жүздөп садакабыз бар да, ал деле жаман болгон жок. Азыр мыган өзүнүн дараметин аракет кылуучу. Ошондуктан ушундай биздин замандаштар, жеке мен эле эмес, ушул руханият адамдар барса деп ойлойм. Эмне үчүн баардык ушул суроолорумду алгач балалыктан баштап анан чыгармачыл өңүттү берип келип туруп аягында саясий багыттагы суроолорду берип атам. Анткени мен ушул суроону берип жооп алгым келет да. Мен деле каалайт элем, мисалы үчүн жөн эле комузуну чертип төкмө болуп жүрө ошол өнөр адамдарынын, искусствонун, маданияттын адамдарынын мындай ички ашканасынан бери ички нюанстарын билген адам барса, ал мисалы үчүн Азамат Болгонбаев болсо же ал Туткучук болсо эмне болбосун, ал ошол жерде Жазуучулар маселен жазуучулардан же башка тармактардан барып анан ошону ичкертен билип мыйзамды жазып ички жагдайларды көрүп анан кийин ошол жерде парламентте мындай кылбасак болбойт же болбосо ошол сахнада айтып аткан баягы төгүп айтып аткан чындыктарын ошол парламентте плюрализмдин очогу болушу керек болгон жерде ошол жерде жарымын сөз менен жарымын төкмөлүк менен айтып турса эмнеге болбосун. өзгөчө төкмө акымдарды баягы айрым учурда чын дилинен айтышкаба, руханий жагынан büyüгөн адамдар саясатка аралашпагыла, саясатка жолобогула дей берет да, бирок тагдыр өзү саясатка алып барат экен эли сага. Мына акыркы бир эки окуялар. Маселен 2007-жылы баягы президент менен премьер тандем деген мода болуп турган учурда бир чоң митинг болгон. Ошондо бир Казакстандын айтыштан келип, ошол учурда Жеңиш Байке, Раматылык Элмирбек Байке, Шекербек Адылов акын мен болуп жанагы ак үйдүн ордунда газелдин башында чогуу ырдаганбыз баарыбыз ушуну. Анан эми ал кезде бизди эч ким тааныбайт эле, маселен мени. Жаш бала болчу, 24 болчу. Анан Жеңиш Байкеге дагы, Элмир Байкеге дагы бир-экин айланайын койсоңчу деп мындай коркутса да канча алыш болуп айткандар болгон экен билбейм да. Анан 2000-жылы Табаста митинг башталганда катышып ырдап калдык. Акын ырдасын дейт экен. Жок, мен саясатка аралашпайм деп ырдабай койгонго дагы болбойт экен. Андан кийинки акыркы мына 20-жылдагы жанагы окуяда да баарыбыз ырдадык. Катышып калууга туура келет экен эли сага. Бул түпкүлүгүндө эри шаркак жүргөн нерсе экен да. Ошол Мыйзам ченемдүү эле көрүнөт. мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Байыркы токтогул дарга асылганын аркасында кийинки токтогул сүргүнгө айдалган деген маселе дейт да. Бул баары бир каалайбызбы каалабайбызбы эри шаркак коомдук пикир билдирип турууга туура келет экен да. Ошондуктан түпкүлүктүү аралашып калса биздин ушул өнөрпоздор жакшы болмок деп ойлойм. Биз артист катары карабашыбыз керек. Анын бир жан дүйнөсү бай, өкүрөгү бойдону кенен адам катары кабылдаш. Эми артисттин баары эле депутат болом деп чыккан жери жок го. Ошонун арасында баягы толголар, мыктылар бар да, чындап тырмактуу ошолор болсо экен деп тилейм мен. Эми баягы ошондой кыйчалыш бир өзгөчө бир учурларда албетте эл деген баягы элдин астына чыгып жүргөн сөз менен мындай бир иш кылган адамдарды карап калат экен. Молдокелерди карайт, токмакындарды карайт, эмне дейт экен деп. Бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Мындан бирок эми чындап эле мындай бир капыл тапыл иш болуп кеттиби, ошо эле болот экен деген. Эгер катышып калуу мүмкүнчүлүгү болуп калса, ошону терең бир жете өлчөп бир кесип чечкен болсоңор, Азаке, мен сизди колдойм. Азыр Туткучук дагы ойлонуп мен барам десе, мен албетте моралдык түрдө дагы өзүмдүн өнөрүм, кесибим багыты боюнча дагы мен да колдойм да негизичи. Мен ошону айтып коеюн. Эми соңку суроо, жыйынтыктоочу суроо ушул подкасттагы. Сыйлыкты арыбайжа. Ооба. Сыйлык, наам эми ал үчүн албетте төгүп ырдап жүргөн жоксуз, бирок мындай ушул жакшыны жакшы деп, мыктыны мыкты деп баалап коюу бул мамлекеттик баягы сыйлык берүүчү тараптын бир мындай бир милдетиби же бир ишиби деп дагы койсок болот да. Анан ошол жагынан жакшы эле мындай бааланып атам деп ойлойсузбу, же деги эле ушул сыйлык деген нерсени ызы чуу кылдырбай, мага берди, тиги берди, мага бербей койду, татыксыз, татыктуу дегендерди эске алып ушул сыйлык жөнүндө эмне айта аласыз? Эми жоюп салыш керек деген пикирлер көп айтылып кала калып жүрөт. Бирок эми өз оюмда жоюп салыш керек, өзү алынып алгандан кийин жоюп салыш керек деп атат, дагы эме болуп дейби деп. Эми бул тамаша иретинде айтып атам. Менимче азыр жоюп салууга барбайт болушубуз керек го деп ойлойм, баары мамлекеттик деңгээлдечи. Эми баары кайсыл бир деңгээлде аралашсын калды да, мүмкүн бир таптагыр бир багыттарыбыз өзгөргөн учурда мүмкүн өзүнүн орду менен кирер бул нерсе. Сыйлыктар
татыксыз берилип калган учурлар чын эле абдан көп болуп атат эми сага. Абдан көп болуп атат да. Маселен, акыркы 1-2 указда, маселен, мен биринчи башка бир эки жанр боюнча айтып анан өзүм акындыгым менен жыйынтыктап койсом деп атам. Мен абдан жан күйгөнүм бул сыйлыктан кул калып калган тармактардан бул адабият, анан театр дүйнөсү көпчүлүк учурда сыйлыктан калып калып атат да. Ар бир указда бир жүздөн өнөр адамдарына чыгат ар тармактан. Деп ошонун ичинен бир 2 эле театр тармагынан болуп калат да. Театр бул искусствонун бир алдыга сүйрөп жүрө турган багыт чындап келгенде. Ошондуктан ушул театр тармагына, профессионалдуу искусствого, профессионалдуу өнөргө басым жасаса деп ойлойм. Ушул профессионалдык деңгээлди алып жүргөн. Мына маселен, музыканттарыбыз бар, алар популярдуу эмес чындап келгенде. Бирок музыканын тети каргадайына музыканы окуп жүргөн мыкты музыканттарыбыз бар, ата албай калып калат. Театрдан ийреген актерлорубуз бар, калып калат. Анан көпчүлүк учурда массалык жанрдын өнөрпоздору алып калган учурда баягы жүрөгүм бир аз кайышып ооруйт да эми сага чындык. Эми акындардын сыйлыгы боюнча айта турган болсок, Айтыш фонду түзүлүп аткан мезгилдерде Макаевдин доору, Алчы өзү профессиональный жанагындай опера, классикалык музыкаларга басым жасачу экен, көпчүлүк учурда ошондой адамдар алчу эле көбүнчө элдик өнөрпоздор бир аз артка сүрүлүп калган. Акаев доорунун башында бир топ манашчылар, төкмөлөр наам алган ушулар көп эле болуптур. Анан кайсыл бир жылдарга чейин ошол эң акыркы сыйлык алган, мамлекеттик наам алган Замирбек Үсөнбаев агабыз деп айтылып калчубуз да, акындарга сыйлык берилбейт деп. Андан кийин төкмө акындардан кийинкилерден ушул Элмирбек агабыз, Рахматулла Конский, Абдылда Нуралиев аксакалыбыз кийинки 21-кылымда биринчилерден болуп сыйлык алышты, эмгек сиңирген болушту. Андан кийин Айтыш коомдук фонду Амантай аганы, Жеңишбек аганы, Алыны, мени төртөөбүздү эмгек сиңирген артистке көргөздү. Бирок Кудай акы 4 акын тең. Дээрлик акындардын баардыгы ушул биз наам ала калат элек, почетный ала калат элек деп чуркаган жок. Бир дагы акын. Болгону ушул акындарга эмнегедир кийинки учурда багы жанып кетти акындардын. Төртөөбүзгө бир берип салды эмгек сиңиргендичи. Бир берип салды. Анан кийинки эл акындыгына көргөзгөндө дагы Мин культурадан өздөрү чалып айтышты. Биз акындарга сыйлык көргөзөт элек деп башында кичүүлөрүнөн баштап калдыбы, ушундай болуп калды. Бизден, жаштардан башталып калды. Анан алдыбызда бакандай тиги Амантай агабыз, Жеңишбек агабыз турса, анын алыбалынын өзү уят да. Акындар жанагы баягы атаандаштык өнөр деп атпайсың, бирибиз менен баягы пендечилик бар чырт эткенибиз менен негизги маселеге келгенде акындар биздин башын аттап кетпейт да. Анан жок, биз мына Амантай агабыз бар, Жеңишбек агабыз бар деп анан ошол кезде апарат жетекчи болчу. Андан кийин мамлекеттик катчы болот, Сүйүнбек Кызмамбетов агабыз. Анан эл айтат да, ушул акындарды Мин культура көргөзүп атат, төртөңөргө бир берип салсак, тиги акындын баласы акынга берип атат да деп айтат да дегенинен ой, мурда деле төртөөбүз алганбыз, ушу берсеңер төртөөбүзгө бериле, бербесеңер маселе жок, анын капачылык ушу. Кудайдан болбойт, төртөөбүзгө тең берилип калды. Анан жеке оюмда өзгөчө ушул өнөрдү, театр искусствону жакшы билген адамдар көп да, ошолор менен кеңешип, таразалап берсе жакшы болмок деп ойлойм. Көпчүлүк учурда массалык маалымат, массалык искусствонун жанагындай шоу бизнестин өкүлдөрүн бир аз караш керек го деп ойлойм. Себеби шоу бизнес деген ал өзүнүн бизнеси да, мындайча айтканда. Ал дагы өнөр туура, бирок баягы таасын так караш керек деп ойлойм. Профессионалдуу искусствонун өкүлдөрүнө токтоосуз түрдө бериш керек. Азаке, эми бул подкаст жанрынын ушул жаңы ушундай экен, мындай сүйдөй берет, көбүрөөк сүйлөш керек дегендей экен да. Анан бирок бул жерде эми комуз дагы сүйлөсүн эми. Комуз да илгери. Анан демократияны айтты, төкмөлөрдү айтты. Көп маселелерди сөз кылдык эми. Акындар айтып кеткенде, о жанатам бери карата жакшы эле курдук тамаша. Эркелеп балдар сүйлөсөң ал эл болот экен дой тараса. Акындык өнөр чынында
Авалдан келген мураста ырамандылыр чуулу токтогул барпың Эшмамбет торгойлордун санатын мына торулкуган кыргыз угатта илгери жеңи жок менен Эшмамбет 7 күнүң ырдаса мына жерге биз кыргыздын угатта андан бери карасаң Осмонкул калы калымкул океан болгон чалкыган оозунан ыры шаңшыган мынан олтурган кыргызды туятта андан бери карасаң Ысмайыл токтон алына мынан ыры сүйгөн кыргыз тааныды өзгөчө кыргыз калкынан алардын бийиктөй кадыры ашыралы тууганбай алар аргымак болгон чуркаган эстебестеген дайрадан карачың ар бир кыргыз өнөрүдүн нечен ширелерин доңуртаган андан бери карасаң Элмирбек менен Жеңишбек мына Амантай турат той башында жаркылдаган акындар мына жалпың элдин дой кашында анан Азамат менен Алы деп булардын да айтылган эл кырдаган жагы деп өнөрдө кыргыз элинин өзгөчө болот баамы деп артынан ээрчип жүрөбүз нечен акындардын баарысын азырдан угуп жатпайбы мына өнөр постордун добушун эрни сагачынында эртеден бери сүйлөдүк эзелкилердин баянын айтыр өчүрбөсүн кыргызстан өнөр постордун караанын бүгүн дагы алдыңар бир аз Азаматтын саламын ашык кылсын жараткан мына бүркөл бөлсекен кабагын жайдары кылсын кыргыздын жаратканын дой жамалын буйруса шайлоо болот жакында адың акын айткандай эл жегендерин шайлабай буйрусаң эл дегендерин шайласын саткандарын шайлабай буйрусаң актаңдарын шайласын байлыгына карабай эл деген кайрыгына карасын эл аткандарын шайлабай буйрусаң эл баккандарын шайласын ошолордун баардыгыңага сакталып турат оңоюмда кыргыз нечен жол баскан байыркылардын дойдорунда акындардын да сакталат акыйкат чындык оюнда бирок акыйкат чындык дегенин канча айткан менен агайлы ар дайым элдин турат колундей Әббали баракелле жараткан өзү ыраазы болсун. Азеке атайын келип ушул мен чакырганда убакытта атайын ушул жакка бөлүп берип бериңизге рахмат. Талантыңыз ташкыр кылбасын, өркүндөй берсин, элдин астына чыгып өзүңүздүн ушундай чындыгыңызды, насаатыңызды, тарбиялык маанидеги ушул сөздөрүңүздү ушул төкмөлүк аркылуу айтып жүрө бериңиз. Келип бергениңизге чоң рахмат. Жашооңузда береке болсун, үй бүлөңүздө тынчылык болсун. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.